Жоғалған бычақ. Арабакечтер Оштун eski шаарындагы көпүрөдөн өтүп, чыгышка карай өр талаша бергенде, «Чо!» деген кыйкырыктары менен уктап жаткан элди ойго тушуп, аркы дөңгө чыккандан кийин Кара сууга кетүүчү жолдон алай күлчөгө карай салышты. Сүтүн, айранын, каймагын эртелеп сатуучу өспүрүм эр балдар, кыздар, кайбир карттар эки колдоруна салма орчо кармаган чоң чындыларды сүтү же каймактары менен салаңдата кармап, төбөлөрүнө чоң карапа же табактарга уютулган айрандарын куюп, жипке тоңдурган кыргый моюнданышып, базарга карай бара жатышат. Селдесин казандай кылган сопулар, молдолор, намазын үзбөгөн такыбалар мечитке карап шашылышса, эртерээк бирдемени эптеп эки тыйын пайда табуучулар тар көчөнүн эки жанына орнотулган майда дүкөндөрүн ачууга шашылышты. Ал сүткорлордун кайбирлери дүкөнүн ачып, алдына кичинекей төшөгүн жая төшөнүп, эки колдорун бооруна алышып, Куран окуп жиберишүүчүдөй энтигишип, өткөндөргө карай тамактарын кыра табышташып, бир тыйын болсо да, ырым үчүн соода кыла кетиңиз. Бүгүнкү соодага жол ачылсын дешип, көчөдөн өтүп бараткандарга сылышат. Эптеп курсагын тойгуза салып, эртелеп жумушка баруучулар болсо, кепичтерин жалаң буттарына ийилип, нанын койнуна катып, белине түйүп, чайканага карап дикилдейт. Кайбир короодон көчөгө чыгып кеткен эрин чакырыш үчүн баласынын атын атап кыйкырган аялдардын үнү кулат. Ушинети бош шаары бүгүнкү уйкусунан ойгонуп, ар кимдин ишине жараша тар көчөлөрүнөн жол берди. Анархан кайгынын каардуу жалынында, эки көзүнөн аккан жаш ээлигинен томулонуп койнуна толууда. Ал үчүн бул жөнөкөй гана жаш эмес, жүрөктөн сызылып чыккан кан сыяктуу. Ооба, дал ошондой сезилет. Ал найзанын учу таманына, кылычтын мизи башына, ийненин учу жүрөгүнө кадалгандай болгон эчен оор учурларды башынан өткөрсө да, алардын эч биринде ушинетип кайгырып жана ыйлап көргөн эмес. А бүгүн кайгырды. Кайгырмак түгүл, күйүп турду. Жападан жалгыз айырма, денесинен жалбырттаган жалын, буркураган түтүн гана чыкпайт. Кантип ал бүгүн күйбөйт? Уйгур элинде жок шумдукту баштап, эли менен жерин таштап Каныбекти сүйсө, аны менен кубанып өмүр сүрө албай, мындан бир нече жыл мурун ажыраса, аны өлдү деп Анархан төңүлүп жүрсө, мына эми, кече бир күн да эмес, кече көгүмдө гана Каныбеги тирүү келип, эркинине жолукса, ал балалык жана билбестик кылып, бардыгын өлдүгө чыгарса, эми ошол эчен азап тозокту башынан кечирип өлбөй, аман келген Каныбеги жаркырап туруп, асмандан учкан жылдыздай жок болуп олтурса, байкуш Анархан кантип күйбөйт? Кантип? Үйүнө карай ыйлап бараткан Анархан: «О, жараткан, башка убакта жардам бербесең да, ушул жолу жардам берип койсоңчу» деп буркурап тура калганда, Эркин менен Мукарама да жаштуу көздөрү менен жалдырап тура калышты. Эгер Кудай жардам берсе, ушул минутада Анархан эмне кылгысы келди эле? Ал береги Оштун шаарын кудурет берген күч менен алаканына чогултуп ала коюп, ар бир үйдүн, сарайдын жана арык чөнөктүн ичинен тинтип, Каныбекти карагысы келсе, бир эсеп Оштун ичиндеги бактын бардыгын жулуп ыргытып, ар бир баскан кишинин Сулайман тоосунун башынан байкап карап, балдакчан Каныбегин тааныгысы келди. Бирок мындай айланы Кудай бербей турганын түшүнгөн Анархан бир ирет өпкөлөп ичкирип алды да, илгери карай баса берип: «Ай, балам-ай, менден бактысыздын багына атаң кайдан келсин? Башка бирөө чыгар, бирок чала бүткөн оор жаранын оозун жулуп албадыңбы?» деп өксөп жиберди. «Эне, капаланбачы, мен дагы карайын. Пиян базардан, шаардан башынан, ак бууранын сайынан карайын. Атын атап ар кимден сурайын» деп эркин кылмыштуу кишидей акырын гана жашыган үнүн чыгарды. «Кой, анын атын атаба» деп Анархан үнүн акырындата жан жагына карады. «Аны эми билем энеке», деди да эркин артына карай зымырап жөнөдү. Анархандагы бирдемелерди эскертип айткысы келсе да үлгүрбөдү. «Белек, токто!» деп кыйкырган Мукараманын сөзүн да уккан жок эркин. «Балалык кылып бир балекет чыгарбагандай эле» деп коркунучтуу ойду көңүлүнө келтире, Анархан эркиндин артынан ээрчей карап турат. Бирок ал жөн эле турбады. Чексиз муңдун жашын көзүнөн иргилтип турду.
Эс тартып чоңойгону ата-эне эженин гана аты эмес, өз атында таамай билбегенине, ошонун натыйжасында атасын кечээ кечинде тааныбай калып, энесин чексиз кайгыга салганына өтө кайгырган Эркин азыр эле карашкан Пиян базарга кайра жетип келди. Ал жанагы караган көзүнө ишенбей, чайканада олтурган кишилерди тегиле карап, ал алардын колуна, эки жанында же арт жагында кош балдактарын бар же жогун карайт. Ал ушинетип карап баратканда, Пиян базардан төш жагындагы чоң арыктын үстүнө салынган эски чайкананын арты жагынан колуна баштык кармаган кош балдакчан бирөө чыкты. Ал чоң-чоң адымдап келди да, Эркин тарапка артын сала чарпаяга караганда, "Ата!" деп Эркин бир кыйкырып алды да, ошого карай зымырады. Анын көзүнө атасы Каныбек даана көрүнө калгандай болду. Эркиндин сүйүнгөнүнө чыдабай жаш имерилген көзү бардык нерсени бозомуктатып жибергендиктен отурган чолоктун ким экенин жакшы ажыратпай, "Ата!" деди да, оң колун кош колдоп кармай калды. Түшүнүксүз сөздү айтып, капыстан бирөө кармай алгандыктан жай олтурган чолок селт эте түштү. Анын жашы 40-тарга барып калган, өңү сары, көзү жаандан кийинки асмандай тунук, сакалын кырдырган, баг жайган мурутун эки жагына буруп койгон киши экенин Эркин эми гана көрө коюп, эсинен эндиреген таңданып, эки колу менен көзүн сүрттү. Ал Эркиндин жаңылышканын түшүнбөгөндүктөн жана Эркиндин ата деп шашылып айтканынын "Откуда?" деп сурагандай ойлонгондуктан Эркинге мээримдүүлүк менен күлүмсүрөй, "Мен ушул жерлик элем. Орус-герман согушуна кетсем, сендей уулум менен аялым өлүп калыптыр", деп картаң украиндерче үнүн каргылданта чыгарды да, кабагын түйүп, каарын жүзүнө айландыра, "Мына менин падыша үчүн согуштан алган сыйлыгым. Үйүмө келип көргөн сыйым", деп чолок бутун муштап, алаканы менен маңдайын бир салды. Чолоктун украинчалаган тилине түшүнбөй, каарын өңүнөн көргөн Эркин менин кармаганыма ачууланды деп ойлоду да, чолоктун кол булгалап чакырганына карабастан, кайра төмөн карай качты. Ал чолоктон качкан бойдон жүгүрүп олтуруп, чиркөөдөн жогору карай керилип жаткан талаага кандай жеткенин байкабай да калды. Чолок артыман келип калбас бекен. Эркин бул тарапка өткөн жылы июнь айында эки өзбек бала менен келген. Тыт бышып калыптыр. Кайбир адамдар тыттын данын терип, кургатып, азык камдап алышат экен. Антип минтип тамак камдап албаса болбойт. Кургакчылык болуп, эгин күйүп кетти деген элдин сөздөрүн угуп келишкен. Бирок кургакчылык бул жерде да кучагына алып, мурунку убакта ар ким келип жегенин жеп, жебегенин терип, алып кетүүчү тыттар кайтарууга түшүп калгандыктан, алар тыт терип кетишмек тургай ооз тийбей калышкан. Ошондуктан Эркин бул тарапты жакшы билет. Мына, бул оң тараптагы кашатка чыкса жапалак, аңдан ары Керметоо, жогору карата жүрсө Ак буура суусун бойлоп олтуруп, Корго түбөлүк кыргыздарга да барат. А суунун аркы бет маңдайындагы калың бактуу кыштак Оштун чыгыш четин ээлеген Дыйкан кыштактыкы. Ал ушул көрүнүштөргө көз жүгүртүп карап турганда, кара торпокту жетелеп, торпоктун куйругун байлаган ак улакты кемирине айдаткан ак сакал киши алдынан утур келди. Эркин караяга салам айтты да, "Аке, кош балдакчан чолок кыргыз жогору карай кетип баратканын көрдүңүзбү?" Карыя саламды алик алды да, башындагы эски малакайын алып, этеги менен маңдайын сүртүп, терең үшкүрүнүп, жолдун четине олтура кетти да, кагылайын балам ай. Жалгыз уулун басмачыларга өлтүрүп, үйүн өрттөтүп, ую менен эчкисин алдырып, улагы менен торпогун жетелеп калган абышка менен кемпир кишин эмес, экөө бири-бирин араң көрүп баратат. О, чиркинжан, таттуу тура балам. Өлбөстүн дарысын тапчыдай болуп, эртеңки базарга бүгүн баратабыз. Аркам жар, алдым аска, айланам туюк, эртеңки күнүм караңгы. Кандай кылып жарык көрөрүмдү билбейм. Балким сендей балдар ызаттап, экинчиси салам айтпай турган чыгар, деди да карыя дагы илгери жөнөдү. Баятан бери кан ичине тартылып сумсайган кемпир Эркиндин тушунан 3-4 кадам өтө берип кайрылды да, "Көзүңөн эниң айлансын балам. Көзүң жакшы, балама окшойт. Сен сурагандай балдакчан киши жолуккан жок", деп эчкирип жиберди да чалынын артынан жүрөдү.
Өң мұңы içine батпаған еркін, мұңдуу абышка менен кемпирге экинчи сөз айтууга алы келбеди. Ал мұңқанған абышка менен кемпирди ээрчей карап турганы менен анын баардык оюн атасы Каныбек бийлөөдө. Каныбек болсо эч кимге карап сүйлөбөстөн, кабагын карга, жүрөгүн музга бастырып, жүктүү арабанын үстүндө кетип баратат. Арабакечтер бир аз жол жүргөндөн кийин бет алыштарын чыгыш түштүккө карай бурушту. Кетип бараткан 5 арабакечтин баардыгы бир эле күндө бир тыйынды миңге жеткирүүнү көрсөткөн, көксөгөн сүткорлор болгондуктан ар кими ар түрдүү нерселерди алышып Гүлчөгө баратышат. Бири un алып баратса, экинчиси күрүч, үчүнчүсү түркүм кездеме, төртүнчүсү эскинин жаңысы болгон кийимдерди, бешинчиси самын, тарак, ийне, жип, чай, дагы ушул сыяктуу элде жок түрдүү нерселерди алып баратышат. Бул буюмдар калкта жок болгондуктан тез соода болорун жакшы билишет. Бирок булар алып бараткандарын базарга сатып олтурушпайт. Гүлчөдөгү жарнак таш соодагерлерине өткөрүшөт да, алардан арзан баа менен эт, түрдүү май жана мал алышат да кайра жөнөшөт. Алып келгендерин Ош, Анжиян жана башка жерлерге кымбат баа менен сатышып, андан алган арзан нерселери менен Куршапка, Өзгөнгө, Гүлчө же дагы бир кымбат сатып, арзан бирдеме ала турган жерлерге карап жол тартышат. Өткөн жылы эгин чыкпай, бул жылы да эгиндин анча мааниси болбой калгандыктан эл арасы ачарчылык каптап, көпчүлүктү жоксуздуктун капканы белинен бекем чаап, элдин алды ачкадан тентип, бир катары өлүмгө дуушар болуп, бир катары кара тамагы үчүн байларга малай жана чааракер болгон. Кара тамагы үчүн балдарын сата баштагандар көбөйгөндө, баласы жоктор эмнесин аясын. Зарыл болгон нерсесин айткан баага албаска чаралары жок. Мына ушундай абалдан пайдаланышып, береги сүткорлор 1 сомдук буюмдун 10 сомдон ашырып сатышат. Эл арасын жартылык, ачарчылык жана түрдүү оорлар каптагандыктан алар шаарларга мурункудай каттай алышпайт. Ушундан улам береги алып сатар сүткорлордун ары бери катташы бат, көңүлдөрү шат. Элдин баардыгы кырылып калса да эттери ачышпайт. А бир тыйын үчүн жандар чыгат. Булар кош дөңгөктүү арабасына толтура салган жүктөрүнө карабастан, ар кими жүк үстүнө бирден экиден кишини түшүрүп алышат. Алардан алган жол кире аты менен өзүнүн барыш келиш чыгымын төлөйт, тапкан пайдаларынан тыйын коробой жанында калат. Алдыңкы 4 арабада 2ден киши, арткы арабада жалгыз гана Каныбек. Күн мемиреп, улам ысый баштады. Кечээ кечиндеги каттуу жаан бул жерге да жаап кеткендиктен, арабалардын дөңгөлөктөрүнөн, аттардын тояктарынан бурк эткен чаң эмес, көзгө илинер тозоң жок. Арабакечтердин маңдайы жылып, денелери ысыган сайын алдыдан күткөн пайдалары көздөрүнө элестеп, айтууга сөз, ырдоого ыр табышпагандай, жүрөктөрү дүкүлдөп, ар киминин көңүлү көккө көтөрүлөт. Чиркин дүнүйө, бат эле көбөйсөңчү, дешип, кайта-кайта ойлонушат. Улам Оштон алысташкан сайын арабакечтер бирине бири кыйкыра сүйлөшөт же арабасына түшүп бараткандарын сөзгө салышат. Сүйлөшкөн сөздөрүнүн көбү падышанын тактан түшкөндүгү, жаңы өкмөттүн пайда болгондугу жөнүндө. Николай падыша тагын берсе, карыгандыгынан бергендир да. Ол качанкы падыша? Болбосо, медеп тагын бирөөгө берет беле. Сиз да кызыксыз да. Жаңы падыша тартып алганда. Кызылдар жана Балшабек дегендер чыгып, жаңы өкмөттү талкалаган имиш го. Жалган. Падышаны падыша эместер кантип талкалайт эле? Туура. Кыскасы, Кудайга ыраазы болсокчу. Ким падыша болуп жаткандыгы менен биздин иш эмне? Соода түзүк болуп, бирөөнүн колун карабай, мартабабыз көтөрүлүп бала-чаканы ыйлатпай баксак болгону. Бул сөз абдан туура. Арабакечтер ушнетип, бирине бири кыйкырыша сүйлөшүп келе жатышты. Балшабектер жакшы имиш деп айткан бир жүргүнчүнү арабакечтер жабыла жемилип өтүштү. Тек большевиктерди жамандап олтурушуп, шиштин учуна сайып коюшту. Алар большевик жөнүндөгү бир чындыкка 100 калпты кошуп, чын ниеттери менен мактагандары падыша болду. Айрыкча алардын чын айтып таамай мактагандары өз керт баштарынын гана соода кызыкчылыгы. Арабага түшкөндөн бери эч сөз айтпаган жалгыз гана Каныбек, бирок эч кимине шек алдырбай, сөз тыңшап келе жаткан сыяктуу
көрүнүштө болсо да, тегилердин сөзүнүн көбүн тыңшаган жок. Анын ичин толгон кайгы, жүрөгү толгон уу, башы толгон чечүүсүз ой, чечүүсү жок ойлору уламдан улам чээленишет. Мен чын эле лангарга баратамынбы? Кимине? Чоң койчу жапек кубаттаргабы? Алар аман барбы? Бар болушса кайсыл жерде? Эгер бар болушса, мени баягыдай сыйлашабы? Баардан мурда мени таанышар бекен? Ырас, алар мени өлдү дешип, алды качан унутушкан чыгар. Бул талашсыз. Бирок мен жайымды айтсам, жандары ачып, жардам беришер бекен. Же көңүлдөрү бузулуп, мени издеп жүргөндөрүн бирөөнө кармап беришеби? Деген сыяктуу ойлор менен санаасын санга бөлүп, кирген суунун түбү менен калдарып аккан таштай бирден бирге согулат. Ал биресе жакшы ойлорду ойлоп, жакшы тилектерди тилесе, биресе жаман ойлорду көз алдына элестетет. Тек Каныбектин ичи уйгу туйгу болуп, кыялы кыйырчактын түлкүсүндөй кылт коюп, кыр тарапка согулат. Мына бул арабасын жашыл гана кызыл сыр менен сырдап, тоголок жез коңгуроонун далайын атынан моюнтугуна тагып, кичине комузун тепкегиндей чукуйган ээринин үстүнө көгала шай чапанын 3 бүктөп салып, учуп кетүүдөй өпөйүп баратса да, арабанын агловдорун чирене теминип, түркүм шай жоолуктуу, ачык жакалуу, ак көйнөктүн сыртынан курчанган быжыгыр кара сакал Каныбекти тартып бараткан оштон жаңы чыккан сүткөр Маталив. Аргымак пулдан берсеңиз, каалаган жериңизге түшүрүп коем деп айтканда, Каныбек унчукпай жана бараар жерин айтпай гана арабага олтурган. Ошондон бери экөө сүйлөшпөй келе жатышат. Мейман сүйлөй жүрүңүз деген сөзүнө Муталив жооп албаган. Бир жүдөгөн чолок кыргыз суроосуна жооп бербегендиги үчүн Муталивдин ачуусу да келген. Бирок мирчемдүү жерге жете элек болгондуктан Муталив кегин ичине калтырган. Береги сүткөрлөрдүн оюн байкагандыктан жана алардын сөзүнүн көбү большевиктерге каршы болгондуктан Каныбек булар менен сөз катыштырууну такыр каалабаган. Шашпа, кыргызым. Мага сүйлөшмөк түгүл, катын балаңан айланып дегизип жалдыратам деп Муталив ичинен кекенип келе жатат. Бул сүткордун оңбогондой амалы бар боло турган. Кайсы жерге барасың, канча акы бересиң деп жүргүнчүлөрдөн өлүп баратышса да сурашпайт. Кире акыңа канча аласың деп жүргүнчүлөр сураса, олтура бериң, жан алат белек, эл катары пул алабыз да, деп коюшат. Канча алат пулду? Мадыгыштагын басып, лангардан ары элсиз жерге өткөндөн кийин, кана, соодада достук жок. Кире акыны эсептешип коелу деп сөздү баштап, оюна келген акчаны сурашат. Анчалык акчасы жоктор талашса же акчасы жетпесе, же алардын сураганын төлөөнү каалашпаса, андай жүргүнчүлөрдү ошол ач бел, куу жолго түшүрүп таштап кете беришет. Кокус ал жүргүнчү каяша кылса, аны жабылак кордоодон кайра тартышпайт. Эгер өзгөндү көздөй баратышса, андай жүргүнчүлөрдү 30 адырдын дал ортосуна ташташат. Ошондуктан Муталивдин Каныбекти жалдыратканы келаткан жери лангардын ары жагы. Арабакечтер сайсымал өрөөн менен жүрүп олтурушуп, кечкурун лангардан өтүштү. Бирок тиги артта калган кичинекей суунун боюндагы 5-6 түп дарак, жаман тегирмен, ичиндегиси сыртынан көрүнгөн кара алачык турган жер лангар аталаарын Каныбек билбей кетип баратат. Бая түшченде, чү дегиле, дегерден мурда лангардан өтүп кетели, деп алдыңкы арабакеч айткандан улам Каныбек өз арабакечинен лангарды сурагысы келди. Сиз айтыңызчы, лангар кыштагы алыспы же жакынбы? Кандай лангар? Деп Муталив таңдана түштү. Ушул чеңде лангар деген кыштак бар эмеспи? Деди да Каныбек андан ары эмне деп айтаарын билбей мукактана түштү. Ой, кыргызым, деп Муталив жаналык албай каткыра алдындагы арабакечке кыйкырып, Махмуд, мына бул кыргыз акемдин кызыгын кара. Өз жерин өзү билбестен лангарды бир чоң шаар деп жүргөн имиш. Дегенде алдыңкы арабадагылардын баардыгы каткырышты. Кек ала турган жерине келип калгандыктан Муталив Каныбекти кордой баштады. Махабайым, сенин лангар деген шаарың тигине, карачы. 5 түп дарак, бир тегирмен,
Bir алачык болсо да биздин оштон чоң көрүнүп турат, деп ээринин сол жагына ой каткырып, оң колундагы чолок саптуу камчысы менен артта калган лаңгарды көрсөттү. Лаңгарыңыздын базары чоң, дешип, алдыңкы арабадагылар чуулдай каткырышты. Анда токтой турмузчу, деп Каныбек түшүүгө ыңтайланды. Түшүп кайра чыгасыңбы, же ушул жерде каласыңбы, деп Муталиф атынын башын кекее тартып токтой калды. Каныбек жооп кайрыбай, ылдамдык менен түшүп, баштыгын колуна алганда, каласыңбы, деп Муталиф ороң этти. Калам. Сизге канча төлөйм? Канча төлөйм дегениң кандай? Баасын билбейсиңби? Керенский акебиздин акчасы менен 200 сом төлөйсүң. Андай баа Гүлчөгө чейин чыгар. Ушул жерде каласыңбы, же чыйырчыктын белинде каласыңбы? Болбосо Гүлчөгө барасыңбы? Анда менин жумушум жок. Анчалык акчам жок. 100 гана сом акчам бар. Менин согуштан чолок болуп келе жатканымы эске алып, ушуга ыраазы болуңуз, деп Каныбек аргымак акчадан 2.40-тык, 1.20-лык кагаз акчаны Маталифке сунду. 1000 ирет чолок болсоң да 200 сомдон 2 тыйын кем албайм. Төлө. Адамгерчилик кылыңыз. Сен адамгерчилигиңди, деп Муталиф сөгүп жиберди да атынан ыргып түшүп, Каныбектин колундагы баштыгын жулуп алып, арабанын үстүнө ыргытып, үнүңдү чыгарбай төлө. Болбосо, соо бутуңду аксак бутуңа теңеп коям. Каныбектин ачуусу бая эле келгенде өзүн өзү токтотуп, чырлашпай кире акысын төлөөнү ойлоду. Байбачча жигит, ишенбесеңиз чөнтөгүмдү аңтарыңыз. Сендей чолоктун чөнтөгүн, деп Муталиф бакыра сөгүп барып, Каныбекти жакадан алды. Акы төлөбөйм деп жатабы? Акчасы жок болсо таза бутун жулуп ал, деп алдыңкы арабадагы көк сакалчан жүгүрүп келди. Колуңузду тартыңыз, деп Каныбек Маталифтин колун жакасынан бошотууга аракет кылайын дегенде, сенин сизиңде, деп көк ала сакалчан Каныбекти жаактан ары тартып жиберди. Ушул секундада Каныбек өзүнүн эмне болуп кеткенин жана наганын кандайча сууруп алганын билбей калды. Нагандын оозун көк ала сакалчанга карай суна бергенде, Уайдат, деп көк ала сакалчан чалкасынан кетти. Жакылап турган Муталиф арабасынын далдаасына карай качты. Эмне болду? Эмне кылды? Жүргүлө, ал чолок кимди өлтүргөн жүрөт, дешип, арттан жүгүрүп келатышат. Алар бакырыша жакын келгенде, Каныбек баштарынан алыс атып жиберди. Бакырышып келатышкан баатырлар өкүрүшүп кайра качышты. Жанынан чыккан мылтык үнүнөн чоочуган аты үркүп, артына карай бурула бергенде, Уайдат деп бакыра Маталиф атынын башына карай жүгүрдү. Ак өлгүр. Бакырып чалкасынан кеткен көк ала сакалчан атылган ок дал көкүрөгүнө тийгенсип, көздөрүн алайтып, көкүрөгүн эки колу менен басып, деп дабышын араң чыгаруу менен тура албай жатат. Абийирсиз акмактар, деп Каныбек канын ичине тартып, наганын эптей кармап көк ала сакалчанга ызырынды. Ал эч сөз айта албай, көчүгү менен артына карай жылып олтуруп, 3-4 метрдей барганда эптеп турду да арабасына карай качты. Жанагы баатыр сынган үчөө аттарын жөө кубалап качып барат. Маталиф үркүп артка бурулганда, атынын башын кайра бурганда, Каныбектин жанына жакын барып калганын көрө коюп, ой айланайын аке, деп бакыра атынын далдасына жашынды. Кана, 100 сомго ыраазы болосуңбу? Каныбек бул сүткорлордун маскаралаган сөздөрүн угуп, жаагына бирди жесе да кере акыны чын ниети менен төлөгүсү келди. Айтканын айткандай аткарып, далайга өкүмүн жүргүзгөн Маталиф азыр эле аңыраңдап сөгүп турса, эми ылаачынга тептирген үкү жапалакча эки көзүн алайтып, эки тизеси менен жерге чөгүп, ээсине кыңшылаган иттей эки колун боорун алып, безгектен беттер калтырап, өпкөлөп ыйлаган баладай шолоктоп, үнүн араң гана чыгарып, ой айланайын аке, итчилигимди кечир. Согуштан майып болуп келаткан мусаапырлыгыңды эске албай, итчилик кылдым. Сиздин ким экениңизди эми түшүндүм. Эгер сизден 1 тыйын алсам, жүзүм кара болуп, катыным талак болсун. Ансыз да сенин жүзүң кара. Ой аке, жан кыйба, деп бакыра Муталиф атынын колтугуна жабышты. Билем сендейлерди. Сендейлер акча үчүн койнунда жаткан катын сатат.
Жоқ аке, мен андайлардан емесмін. Ақчаңызға мен разы, Құдай разы. Екі дүйнөдө тең доым жоқ. Разысың ба? Егер қалп айтсам, өзім қапыр, қатыным талақ. Қаныбек ақчаны дағы қайталап сұнса да, Маталев албады. Безілдеп жалынудан башқа қолынан келбеді. Құлдығым бар, деп оң қолын боорун алып, сол қолы менен жана арабаға ыргыткан баштықты кайра алып, Қаныбекке сунду. Қаныбек наганын кармаган бойдон туруп, жолуна түшүп, жогол эми дегенсип башын шилтегенде, Құда өмүрүңүздү узун кылсын аке, деп дагы толуп жаткан алкыштардын башын чатый Маталев жолуна түштү. Шашпа, эгер ушуну этип жүрө турган болсоң, сени менен дагы көрүшөрмүн, деп Қаныбек кыжынып, жандар калбай аттарын айдап качып бараткан сүткөрлөрдү көпкө чейин карап турду. Араба кечтерди көз курчунан жоготуп, акырын аяңдай басып олтуруп, Қаныбектин ушул дөңгө чыкканына бир далай убакыт болду. Түндүк тарапка бардык сымбаттуу сулуулугунан ажырагансып, 30 адыр сары куйкул болуп жатса, түштүк тараптан алай тоолору аркайып көрүнөт. Мына бул айлана болсо, адыр күдүр, өрдөкчөктө чулдук бий дегенсип, кокту колот дөңдүн бардыгы өздөрүнчө тоосунат. Мындан башка эч нерсе көрүнбөйт. Жомоктогу айтылган желмогуз келип, лаңгардагы элдин малы жана жанын тыптыйпыл жалмап, ырым үчүн тетиги жаман тегирмен менен жаман алачыкты 5-6 тереге менен коюп кеткен сыяктуу. Кандайдыр бир ажыдаар чыгып, жер бетине уусун чачып, бардык өсүмдүктү жарашыктуу жашыл сөлүнөн ажыратып, жер алдынан чыккан сөөктөй кубартып салган өңдөнөт. Тек жердин берекеси Қаныбекке дал ушундай көрүндү. Қаныбек айланасынан көргөн майда жерлердин атын эмес, түндүк тарабында, чыгыш түштүктөн батыш түндүккө карай созулуп аңгырап жаткан чоң сай Лаңгарсай экенин, анын башындагы тетиги катта талдыктан аркы жалпайыңкы тарткан чыр-чыктын бели экенин, анын түндүк тарабындагы таканын бели экенин, дал өзү олтурган дөбөнүн чыгыш маңдайындагы дөбө камыр дөбө деп аталаарын да билген жок. Илгери кайнатасы чоң койчу курдаштары Жапек менен кубат айткан Лаңгар ушул экенин же башка экенин да ажырата албады. Күн кылкылдап батыш тараптагы адырдан кырына жашынып баратат. Күн кылкылдап батыш тараптагы адырдан кырына жашынып барат. Айланадагы көз жеткен жердин бетинде адамдын гана эмес, айбандын да карааны көрүнбөйт. Қаныбек каптал менен батышка карай ылдыйлап жүрүп олтуруп, тегирмендин тушуна да барды. Бирок кыбыр эткен жан жок. Баятан бери саргарып турган айлана эми кара күрөмгө айланды. Алыстан көрүнгөн түнкү оттой жылтырап, батыш тараптан чоң сары жылдыз көрүндү. Көз ачып жумганча Қаныбектин көз алдынан өмүр таркыда элестеп өттү. Алдымды торогон азаптардан качан, кайсы күнү кутулам? Көксөгөн тилекке кайсы убакта жетем? Келечекке көзүм жетет, көңүлүм ишенет. Бирок ошого чейин кантем? Эч кимди таба албай ач бел, куу жолдо өлөмбү? Эчен жылдан бери сактаган өмүрүмдү эми колдон чыгарамынбы? Кантип? Деп Қаныбек өмүрүн сактоо үчүн терең ойго түшүп олтурганда, чоң Лаңгар булактын оозунан жана эле өзү отурган дөбөнүн алдындагы имерлиштен эрбеңдешип тегирменге карай өтүп бараткан эки жөө кишини көзү чалды. Бирок алардын тегирменге бара жатканын же башка жакка баратканын биле албай, ээрчи карап боордо олтура берди. Эки караан тегирменге барганда Қаныбек тобокелге салып, өтө чебердик менен төмөн карай акырын түшүп келатат. Ал төмөн ойго түшкөндө, жаман алачыктын сандаган жыртыгынан жарымсыз күйгөн оттун жарыгы көрүнгөндө, сүйгөн жары Анархан эркинди жаңы төрөгөндөгүдөй сүйүнүп кетти. Балдактарын жерге такылдатпай, акырын арымдай шилтеп, эшиктин алдына барганда үйдүн ичиндеги жарымы жок оттун жарыгы жалп этип өчүп калды. Қаныбек бул көрүнүшкө аябай таңдана түштү. Үйгө шып этип кирип барарын же кайра тартаарын билбей тык туруп калды. Чыкта турбас Чынарбай аттуу жомоктон жана турмушта көргөн кай бир кишилердин мүнөзүнөн улам, тамагын кызганган же үйүнө коноктоп келүүсүн каалабаган кишилер отун өчүрө салаарын эри үйүндө болсо да, эрим үйдө жок, мен катын киши, сизди кондура албаймын деп кай бир аялдар конокту кубалаарын Қаныбек жакшы биле турган. Ошондуктан
Булар тамагын кызганып жатабы же мени кондургусу келбей жатабы деп ойлоно калды. Үй ичинен шыбырашкан кеп эмес шырп эткен табыш угулбайт. Мен ичимде кеш эмес. Бир тыйындык алгылыктуу буюм да жок. Ишенбесеңиз мени караңызчы. Андан көрө башка жакка барыңыз дегенсип, сайда саны жок кара алачык көк асманга кабатталып, карарган түсүн ого бетер карарткансыйт. Керегеден жогорку катмар эки тешиктен чоң жетигендин эки жылдызы көрүнөт. Мен кылган менен бул дагы үй го. Мунун ичинде да адам бар го. Кондурса конуп, бир чыны суу кайнаттырып ичейин. Кондурбаса ушул үйдү эч тутуп, бүгүнчө жанына кийимчен түнөп, эртең айылдан жайын сурап алайын, деп Каныбек ойлоду да, ой, туугандар, силердин ушул үйгө келгениңерди көрүп, артыңардан ээрчип келдим. Мандыкерге барып чолок болуп келаткан бир шордуумун. Ырайым кылсаңар бир чыны ысык суу кайнатып бергиле, же үйүңөрдүн жанына кийимчен түнөп кетүүгө кеңчилик кылгыла. Үйдөн дабыш чыккан жок. Каныбек дагы аябай таңданды. Жанагы эки киши мында кирбей башка жакка кеткенби? А күйгөн отчу. Же менин көзүмө бирдеме көрүндүбү? Мандыкерге кетпестен мурда кара сууда турганмын. Мен Мандыкерден келсем зайыбым, жалгыз уулум жана жалгыз карындашым өлүп калыптыр. Ушунети үй бүлөсүнөн ажыраган муңдуу мусапыр чолокмун. Эми кайырчыдай тентиреп, көк суу деген жердеги жалгыз энемди издеп баратам. Эжемди издеп баратам. Мага ырайым кылгыла, туугандар. Үйүңөр ушул болгондон кийин силердин деле менден айырмаңар жок көрүнөт. Бирок силердин башыңар аман, бооруңар эсен чыгаар. Канат куйругунан ажыраган мен байкушка жылуу суу кайнатып бербесеңер да, ыбаа карап, жылуу сөз айтып койсоңор, мен шордуу канат куйругу жетиле калгандай болормун, дегенде үйдөн бир киши чыкты. Анын өңү караңгыда жакшы көрүнбөсө да, кебетеси мазарга байлаган малаам сыяктанат. Туура айтасың, мусапырым. Сенден айырмабыз жок. Алды менен басмачыбы деп корктук. Мусапырлыгыңды билгенден кийин кон деп айтуудан корктук. Мусапыр болбой туруп, мусапырдан уялган өлүм экенин азыр түшүндүм. Мусапырга бир чыны суу кайнатканың менен, бир сындырым нан же бир жалам талкан бере албасаң, бизге бул өлүм эмне? Эч айып эмес, аке. Каттуу ачарчылык жүрүп жатканын билдим. Ысык суу кайнаттырып берсеңиз болду. Өзүмдө бир наным бар, бөлүшө жейбиз, аке. Теги киши алачыктын жыртыгынан үйдүн ичине карады да, ай бала, үйгө мейман келди, от жак. Ал киши оозун жыйып алгыча алачык ичи жарк этип, мурунку көрүнүшүн бүтүндөй өзгөртүп, Каныбекти ичине чакыргандай боло түштү. Кана мусапыр мейман, үйгө келиңиз, деп теги киши Каныбекке эшик ачты. Арбаңыз, деп Каныбек үйгө кирип барганда, бар болуңуз, келиң, деп от жагып олтурган аял ордунан ыргып турду да, жогору чыгын. Аялдын нускоосу боюнча Каныбек коломтонун башына салынган сары курмушунун үстүнө барып олтурду да, балдактарын артына таштап, баштыгын теги аялга сунду. Аял өтө илбээринкилик менен баштыкты алып, керегенин башына кыстарганда, жанагы киши келип Каныбектен төмөн куурай үстүнө сыңар тизилеп олтура кетти. Аялдын жашы 25 чамаларында, өңү татынакай, анын үстүндөгү тамактан башканын бардыгы менен жамаачыланган кызыл ала чыт көйнөктө, ар кайсыдан курап жасаган эски чыптаманы, төбөсү жыртылып калган бир байлам боз жуболукту, багалектери канжыгаланып көрүнгөн кызыл чыт дамбалды бай келиндердин кийимдери менен алмаштырып, кычы баскан бутуна намаркана маасы жана калош кийгизип койсо, бул аял бир өрөөндүн чыккан сулуусу деп айтаарлык кебетеси бар. Атеги кишинин болсо бутунда кончору айрылган мөкү, анын да башы жыртылып, бармагы көрүнүп турат. Тиги аялдын көйнөгүндөй болуп жамаачыланган чапанынан белин жип менен бөйрө курчанып, эки этеги менен тизесин улам кымтыланышына караганда, анын шымыда бир оңбогон шым болуу керек. Башында кара саксак менен көбөөлөнткөн эски тери малакай, анын да 2-3 жеринде жыртыгы бар. Анын жайдары маңдайы менен эки бетинин отунун башкасын багжайган кара сакал чытырман токойдой болуп капталган. Каныбек экөөнү акырын карап олтуруп, тиги аял мунуку болбоого керек.
Kelini же карындашы чыгар, деп ойлоду да үйдүн ичине алдыртан көз жүгүрттү. Коломтого асылып суу кайнап жаткан кичинекей жарты казан, кайчы туулга, керегеге жөлөнүп турган жыгач табак, тиги аял жууп жаткан эки кара чөйчөк, анын да биринин чети кетилип калган. Үйдүн ичи төшөлгөн куурай, сакынактары сынып бүткөн кереге, ийри талдардан жасалган жаман ууктар, жалгыз чамгарактуу жаман түндүк сандаган жырткычтарына карабай баардыгын жаап тургансыган жаман тутуу. Ушулардын баардыгы көргөндөн кийин Каныбектин санаасы санга бөлүнүп, бүткөн бою шалдайып, көзү тумандоо менен көз алдына атасы сансыз өлгөнү жаткандагы өз үйүнүн жана жакшы көргөн агасы Карыптын үйүнүн элеси келди. Байкуш атам, байкуш энем, ушун эткен куу турмушта жүрүп, арман менен өтүп кеттиңер. Карып бабам кайда? Бала чакасы менен аман барбы? Же алар да куурап жүрүп өлүшөбү? Деп Каныбек сандаган суроолордун жолун жортуп баратканда, анын оюн кара сакал бөлүп жиберди. Ай бала, сууну кайнатып коюп олтура бересиңби? Бул мыйманга сууда болсо куюп бер, деди кара сакалчан. Эчтемебиз жок. Болгондуктан ушул куру сууну куюп берүүдөн уялып олтурбаймынбы? Дегенсип, Айбала көзүнүн кыйыгы менен кара сакалчанга карап калганда, беттери кызара түштү. Айбала өтө кыйналган түрдө туруп, Каныбектин баштыгын алып, алдына койду. Каныбек мурункудай эмес, саал кыргылдаган үнү менен: "Өзүңүз алып табакка салыңыз. Баштык ичинде менин башымы алтынга бөлөп, силерге аркасы тээр дүйнө бар дейсизби?" Жок. Каныбектин мукамдуу муңдуу үнүн укканда, Айбала ого бетер уялып, бүткөн бою чымырап, баштыкка карай колу сунулмак түгүл, башы жерге карай шылк этти. Кара сакалчан да Айбаланыкындай эле уялып олтурса да, кайратпайлады. Тура калып, жыгач табакты алып, келип олтурду да, Каныбектин алдындагы баштыкты өз алдына тартып, ичиндеги бир нанды табактын түбүнө коюп, анын үстүнө эзилип калган жүзүмдөрдү салып, Каныбектин алдына койгондо, Айбала четик-кетик чөйчөккө суудан куюп, чөйчөктүн кетик жагын өзүнө келтирип, чөйчөк кармаган оң колун сол колу менен сүйөй узатып Каныбекке сунду. Каныбек чөйчөктү алдына коюп, тиги кишиге чөйчөк келүүнү күттү, бирок күткөн үмүт бошко чыкты. Айбала кара сакалчанга ысык суу куюп берүүнү кенедей да ойлоп койбостон, оң тизесин жүйүртө басып, сол тизесин оң колу менен кучактай, ийигин тизесине коюп, сол колу менен сол бутунун башын далдалай кармап, жер карап олтурат. Кара сакалчан да Айбаладан ысык суу үмүт кылбагандай эле. Сол чыканагын сол тизесине коюп, алаканы менен сол жаагын таянып, оң колу менен куурай ичкерлештирип, оттун күйгөнүн тиктөөдө. Сиздер мени кайырчы деп отурасыздарбы? Мына бул нан менен жүзүмдү бирөөдөн сурап алганым жок. Бала чакаман ажыраганмын. Караңгыда конууга үй таппай жүргөнүм гана кайырчыга окшобосо, мен өзүм азырынча кайырчы эмесмин. Айбала карындаш, теги чөйчөккө суу куюп бул кишиге да бериңиз. Мына бул нан менен жүзүмдү үчөөбүз тең бөлүп жейли деп Каныбек айтканда, жок, Айлынайын абакебай, сиз ичип жей бериңиз. Алагаңыз экөөбүз ачкадан өлүп кете турган чакта эмеспиз. Сиз бизге карабай ичип жей бериңиз. Кара суу кайнатып, өз наныңызды өзүңүзгө бергендигибиз үчүн агаңыз экөөбүздүн жети өмүрүбүз жерге кирип олтурганын көрбөй олтурасызбы? Кантебиз акебайым? Кудайдын жазуусу ушундай экен. Сиздей киши келгенде кол башындай кастарлуу төшөнчүдөн алып кел деп Айбала муңдуу үн, муңайыштуу көрүнүш менен кара сакалчанга карады. Кара сакалчан каттуу үшкүрдү да эшикке чыгып кетти. Басмачыдан коркуп, булар төшөнчүтөрүн катып коюшкан экен го, деп ойлоду Каныбек. Бирок Каныбектин ою таптакыр терс чыкты. Кара сакалчан алачыктын эшигинин үстүнө карай серпип жиберип, чоң кучак куурайды көтөрүп кирип таштады да: "Досуңун берген малынын тишин ачпа" деген эмеспи, тууган? Эмне үчүндүр көзүң көзүмө тааныш учурап, ичими жылытып турасың. Ошондуктан мен сени үкөм деп сүйлөйүн. Тиги жеңең айтты го үкөм. Ошентип басмачылар уйубузду торпогу менен алабыз дегенде, атам менен инем талаша кетишти. Басмачылар экөөнү эки жерге атып салып, уйду торпогу менен алып жөнөштү. Ага гана ыраазы болушпастан, бул экөөбүздүн кийимибизди тыптыйпыл тонуп,
үйдүн ичиндеги буюмдарыбызды бүт гана алып кетишти. Мына бул кийип турган кийимибизди издеп сурап кийдик үкөм. Бардыгын түшүндүм ага. Айбала жеңе куурайды тартынбай төшөй бериңиз. Мен да көрбөгөндү көрдүм. Кара жерге сызган музга аппак каргада жатып көргөнмүн. Бул куурайыңар мен үчүн куш мамыктан да артык. Үкөм көңүл улап айткан кебиң да. Болбосо кантип эле куурай куш мамыктан артык болуп кетсин, деп кара сакалчам терең үшкүрөп босогуга сүйөнүп олтура кетти. Айбала куурайдын жумшагынан тандап, Каныбектин жамбашына түшөп, бир боодой куурайды башына туура жаздап, төрдө жаткан жаман кийизди салайын дегенде, аны силер салыңыла. Алакандай кийизди ага менен жеңеден тартып алганым дегеле кыргыздын эч бир шартына туура келбейт, деп Каныбек өзү жата турган жерин басып туруп чечине баштады. Ал эски кайыш курун чечип, керегенин башына илейин дегенде, ууктун билегинде кыстарлап турган бычакка көз түштү. Айланып садаган кетейин. Кайным, мындай болсун, кийизди сага төшөп берейин. Бир сындырым нан бере албасак, же колдо бар ушул кийизди алдыңа салып бере албасак, агаң экөөбүздө бет калабы, деп Айбала безилдеди. Бирок Каныбек Айбаланын бир да сөзүн уккан жок. Ал бычакты ууктун билегинен алып, бир убакта кулжанын камыр жууруп сүт кесме же жупка жасап, үстүнө жалгыз уйдун сүтүнүн каймагын салып коюуга жарачу элек. Бирок Кудайым аны бизге ыраа көрбөй, ошол жан сактатып турган уйубузду турпогу менен гана эмес, басмачылардан уй талашам деген кайнатам менен кайненемди да Кудайым өзү алды, деди да Айбала көзүнүн жашын төгүп алып. Ичсеңиз абакебай, биз эл арасында турабыз. Сиздин бараар жериңиз али алыс. Анын жүрөгү кечинде как жарылган болсо, бириги бейтааныш аялдын армандуу сөзү анын как жарылган жүрөгүн барчылап тирип, күйгөн канды сыртына чыгарбай ичине куюп жаткандай болду. Эмне үчүндүр отту тиктеп олтурган кара сакал эми жерди тиктеп, көзүнөн аккан жашы менен мөкүсүнүн кончун боеп жаткан сыяктанды. Ата менен эне деген сөздөн улам агасы сансыздын өлүмү, энеси колго түшүп кайра баргандагы кызыл ала болуп жатышы көз алдына келип, биз жөнүндө унуттуңбу дегенсип, улуу чаттагы карып, айлы менен тентиреткен чор тамандар, алайдагы Эсен, Айдарбек татканын айылындагы кебек досу, Жапектин атасы, дагы башка байкуштар көз алдынан чубап өтүп жатканда, апей, от да өчүп калган тура, деп Айбала отту тамызып, ичсеңиз боло аке. Каныбек чоочугандай Айбалага бир карап алды да нанды үчкө бөлүп, 3 бөлүнгөн нандын үстүндө жүзүмдү да 3 бөлүп коюп, бирөөнү өзү жей баштады. Каныбек чоочугандай Айбалага бир карап алды да нанды үчкө бөлүп, 3 бөлүнгөн нандын үстүнө жүзүмдү да 3 бөлүп коюп, бирөөнү өзү жей баштады. Арадан бир топ убакыт өттү. Каныбек өзүнө деп бөлүнгөн нанын, жүзүмүн бир чөйчөк суу менен ичип бүттү да, болду, мен тойдум. Суудан дагы куяйын, тиги нан менен жеңиз акебай, деди Айбала эбилип. Ал нан силердин шыбагыңар. Аны мен ачкадан өлүп баратканда да жебеймин, деп Каныбек сөздү кесе сүйлөдү да табакты Айбалага карай жылдырды. Кара сакал киши да Айбалада эт жууп кайрышпай жер карашты. Алар унчугушпай бир далайга олтурушкандан кийин, Айбала карындаш, мен мамындай кыйшайсам кандай болор эле? Түндө уктабай жол жүрүп чарчаган элем, деди Каныбек. Кара сакал башын мурункудан да төмөндөттү. Айбала терең улутунуу менен башын жогору көтөрүп, кара сакалчанга карады да, уялып баятан бери өлбөй олтурганда, эми өлөт белек. Мүйүзүнөн өзүнчө порумдап жасалган сабын эчээн ала салдырып, карап турду да, күлүмсүрөй таңданган көрүнүшү менен, айтыңызчы аке, бул бычакты кимден алдыңыз эле? Үке, ал бычактын жайын мага айттырып каткан черими козгобой, андан көрө уктап эсал. Ал бычакты мага белек кылып берген киши бул дүйнөдө жок, тиги дүйнөдө. Ал жөнүндө мага айттырба, деп кара сакал тамагын жасап койду да, эмне, таанып турасыңбы? Эгер мен жаңылышпасам, бул бычак меники эле. Мындан бир нече жыл илгери Жапек аттуу досума бергенмин, деп Каныбек айтканда,
Кара сакалчан көзүнүн жашын коюлтуп, эриндерин кыбыратып, бир топко калтырай тууттугуп турду да: Мен Жапек. Сен Каныбек деп андан ары айта албай бакырып жиберди. Мен Каныбек, Жапеке. Бирин-бири өлдүгө деп жүрүшкөн эки дос бакырыша бирин-бири сыгак кучакташып, өбүшүп жатканда, өзү кубанып күлүп турса да, көзүнүн жашын мөндүрдөй төгүп турганын Айбала сезген жок. Көмүскөдөгү сыр. Таң куланып болду. Жапектин жаман алачыгы күндөгүдөн бүгүн шаңдангансып, айланадагы жыртыктарын күндөгүдөн чоң ачып, тиги олтурган үчөөнү асмандагы сандаган жылдыздарга көрсөтүп, ээлери менен сыймыктанып мактанган сыяктанат. İçinde ottun жарыгы жок болсо да, ичи бүгүн жарыктай, баардык жыртыктарын кенеп ачып, сыртта болгон жарыкты ичине мол жиберип жаткан өңдөнөт. Ооба, ичинде олтурган үчөөнү дал ушундай сезилет. Каныбек өзүнө ардактап салынган төшөктүн үстүндө таза бутун бүгүп, жарадар бутун сунуп, Айбаланын башын сол жаккы көкрөгүнө сөөдүртө сол колу менен кучактап, оң жаккы тизесин шыкай келип малдаш урунуп олтурган Жапектин сол колун оң колу менен кыса кармап, чалкалай керегеге сүйөнүүдө. Ал баягы таанышкандан бери ушинете олтурат, бирок ал жөн эле олтурган жок. Айбала менен Жапектин эчейин ирет ыйлатып, эчейин ирет күлдүрүп олтурат. Ал бычагын Жапекке берип коштошкондон бери болгон окуяны бүт айтып, ушул үйгө келип токтоду. Каныбектин айткандарын угуп олтуруп, Айбала аз күлүп көп ыйлады. Айбала табышын чыгарбай же ыйлап жаткандай белги бербестен, тымызын гана көзүнүн жашын төгүп олтургандыктан Каныбек аны караңгыда көргөн жок. Айбала Каныбекти бүгүн гана көрүп олтурат, бирок анын кабарын бала күнүнөн, тактап айтканда Айым батчанын тоюнан бери элдин айтуу боюнча биле турган. Жапек менен кошулгандан бери Каныбекти мурункудан да так жана көп билген. Жапек Каныбектин күйлөрүн чоор менен тартып, комуз менен чертип, ырларын ырдап туруп, алда айланайын Каныбегим, ай Каныбегим, көзүңдү жалдыратып, баардык эркиңден ажыратып, кайда гана жүрөт болдуң экен, же өлүп калдың бекен, деп айтып оозунан кайгынын кара түтүнүн чыгаргандай үшкүрүп алганда, ай Кудай ай, ошондой жакшы адамдарды азап тозоктон куткарып, эмне үчүн бакты таалайга жеткирбейт экенсиң деп Айбала Каныбектен бир тамчы көзүнүн жашын албай мөлт дегизип кое турган. Кайбир учурларда айрыкча тең туштар арасында Жапек Каныбектин күйлөрүн чоорго салып тартып, комузга салып чертип, үнүн кошуп, анын ырларын ырдаганда, көрдүңөрбү менин күйөөмү? Менин күйөөм ошол силер жомуктоп айтып жүргөн Каныбектин жаны аяшпаган досу болгон. Каныбектин сонун күйлөрүн, жан эргиткен ырларын билген менин күйөөмдөй күйөөңөр барбы? Дегенсип, Айбала күйөөсү Жапек менен мактанып, Каныбектин эл даңыза кылган даңкы менен сыймыктанып кала турган. Бүгүн ошол даңыза кылып жүргөн Каныбекти көзү менен көрүп, башынан өткөн мүшкүлдүү жомокторун өз кулагы менен Каныбектин өз оозунан угуп олтурганда, кайбир учурларда күйөөсү Жапек жашып, Каныбекти кучактай калып өпкүлөгөндө, Айбала кантип жашын төкпөсүн? Айбала 3 жашар чагында атасы өлгөн. Аны такыр билбейт. Жалгыз агасы мындан 10 жыл мурун бай колунан таяк жеп өлгөн. Бүгүн ошол агасы терилип келип, кучагына бекем кысып, анда-санда маңдайынан же саамайынан сылап эркелетип олтургандай сезилет. Каныбек көкүрөккө буулуккан демин каттуу чыгарды да, Айбаланы көкүрөгүнө тарта кысып, Жапектин колун бекем кармап коюп, мына, акиш Жапаке, менин көргөн кордугум тарткан азабым ушундайча. Аттың арман, ай Жапаке. Эч болбоду дегенде, Айбаладай кылып сакадайымды кучактап, бул жагыма кагылайын эркинимди кучактап, ошол экөөнү эптеп чоңойткон алтыны манархан маңдайымда олтургузуп, таза махабаты үчүн айдай бетинен бир сүйүп койсом, бардык көргөн кордугум тарткан азабым унут болбойт беле, деди да сөзүнүн акырын толук айтып бүтүрө албай, мукактангансып, мууңгансып барып токтоп калды. Мындай арманга жооп айтууга жана эптеп Каныбекти сооротууга, жайгарып көңүл айтууга Айбала менен Жапек эч кандай акыл табышпады. Каныбек оң чыканагы менен тизесин таянып, алаканы менен маңдайын жөлөй кармап, үнсүз сөзсүз тунжурап олтурат. Жапек менен Айбала Каныбектин көңүлүн ачууга айла таппагандай, алдыртан бирин-бири жалдырап карашат. Үйдүн ичи уламдан улам жарык болуп келет. Колун жал болсо мингеним, колун тон болсо кийгеним.
Куурасам акыл табышар, кумар көз болсо сүйгөнүм деп, үйдүн түштүк жагындагы чоң дөңсөө кырдан кимдир бирөө уккулуктуу үнү татынакай обону менен созулонту. Анын үнү гана эмес, ар бир сөзү Каныбекке даана угулду. Каныбек башын көтөрүп тыңшай калды. Жанагы үн кайта созулонду. Кызыл ат болор мингеним, кыл торко болор кийгеним. Кыйрыбыз өсүп өркүндөп, кызыгын көрсөк дүйнөнүн деп үн сызылып барып басылганда, Жапаке, бул ким? Деди Каныбек каргылданган үнү менен. Айласы келтип олтурган Жапек Каныбектин өзү сүйлөп жибергенине аябай кубануу менен, менин туугандарым, Берди дегендин баласы Темир, Түн катар деген бай молдонун жылкысын кайтырат. Сенин ырың ырдады. Бирок ал шайтан такырдабай бурмалап алган тура. Жок Жапаке, эң жакшы бурмаланган. Ал келечектен үмүтүн үзбөй жатат. Ошонусу жакшы. Бирок ошол балага жолуксаң мындай деп айтып койчу. Кулун жал болот мингеним, кулун тол болот кийгеним. Куурасам акыл табышар, кумар көз болот сүйгөнүм деп ырдасын. Келе жаткан жакшылыкка ишенип ырдасын. Болочок жыргал талашсыз. Анда биз минтип олтурбай жыргап олтурабыз. Акиш, деп Каныбек кубана сол колу менен Айбаланы силкилдете кысып, оң колу менен анын маңдайынкы чачтарынын артына карай сылап, желкесине басып калган жаман жуулугун илгери тартып койду. Албетте, башка бир учурда башка бирөө Айбалага ушундай мамиле кылса, Айбала Каныбекке кучактатып, маңдайынан сылатып коюп тайраңдаган болсо, Жапектин жаны алда качан чыкмак. Айбала Каныбекти кучагында көшүлмөк тургай, Каныбек колун сунуп койгондо гана, коюң, мындай шордукту жаман көрөм. Сиздей адамга мындай иш жарашпайт деп, аны кагып силкип, ачуусу келип калбагай эле деп, алда качан Жапекке жазыктуудай жалжал карап, коркконунан сыртка чыга качмак. Бул жерде кымындай жаман ой жок. Үчөө тең жакшы тилек менен бир эне, бир атадан төрөлгөндөй олтурушат. Ошондуктан ичи тардык кылуу, кызгануу, коркуу булардын эч киминде жок. Тетирисинче, Анарханын мен көргөнүм жок. Бегайымын бир тууган карындашымдай көрүп, Каныбек экөөнү жардам берген элем. Анда мен байкуштун эч кими жок. Эшендин эшигинде кул катары иштөөчү элем. Мына бүгүн Каныбек бала чакасынан айрылып олтурганда, мен катындуу, үй жайлуу болуп олтурам. Байлыгым жана тамагым болсо, жок болсо да, мен ушуга ыраазы болоюн. Каныкем болсо, мен да өзүңдөй жакшы деп айтаарлык жар тапканымы билсин. Каныбек менен Бегайым качаарда, мен Бегайым менен коштошуп, бир тууган карындашымдай буурума кысып өпкөнүмдү билсин. Байкуш Каныбегимдин көңүлү ачылсын, деп Жапек ичинде ойлоп, өзү менен бирге өмүр жолу басышкан, оор жүгүн колунан алышкан жары Айбаланы Каныбекке мактап өткүсү келет. Ошентип, Айбаланы мактап жана өзү да мактанып, жандай көргөн досу Каныбектин кайгысын унуттуруп, аз да болсо көңүлүн ачмакчы болот. Ал сол колун кармап олтурган Каныбектин колун оң колу менен таптай кысып, Каныбек, ошентип атам менен энем өлдү. Жумушумду кылып берейин деп, жанагы Түн катар молдо дегенден бир кой, эки чака күрүч, эки бөз алып, ата менен энеге колдон келген сыйды кылып, аларды келбес сапарына жөнөтүп, ыбы карап келген туугандары үйүнө жөнөткөндөн кийин, мен ушул алачыкты өрттөп жиберип, Айбаланы жетелеп, кайненемдин үйүнө баргым келди. Айбала Каныбектин көкүрөгүнөн башын жулуп алып, Каныбектин кайгысын унуттуруп, көңүлүн ачмакчы болот. Миң ирет жаман болсо да, баягы Жапек менен Айбаланын үйү деп эл айтат. Кой Жапеке, ачууңду токтот. Өз үйүн өзү өрттөгөн киши жыргаптыр деп элден укканым жок. Эгер чындап өрттөгүн келсе, мен ичине кирип турайын. Алачыкка кошуп мени өрттөп жибер деп мен ичине кирип олтуруп алдым. Ошондо Жапек тил албай, алачыкка өрт койсо, мен намыс үчүн кошо өрттөнүп өлүүгө даяр элем деп, Айбала Каныбектин алаканын оң жагына кысканда, анын тамчы жашы Каныбектин алаканына тып этти. Каныбек сол колу менен Айбаланы оролто кучактап, оң колу менен башын көкүрөгүнө тарта, алаканы менен анын сол жагын таптай эркелетип, жашыктык эч кимге пайда бербейт. Сен абдан жашык көрүнөсүң, Акиш. Жашык болгондо да кандай жашык дейсиң, Канке? Баланча жерге бир ит тууган экен.
Küçüktөрү ачкадан өлүп калыптыр деп койсо, ошого да көзүн жашылдантып кайгырат. Баланча киши катынын уруп коюптур десең, эмне үчүн аялдар ушунчалык кор жаралды экен деп шолоктойт. Өткөн жылы сен минген жылкыны жууртасың деп түн катар молдо жанагы сенин ырыңды ырдаган Темир деген баланын башын айра чааптыр. Аны бул көрүп алып, байкуш кедей, эмне үчүн байдан мартабаң төмөн жаралды экен деп бир күнү кечке ыйласа болобу деп Жапек буга эмне дейсиң дегенсип Каныбекке багжай карады. Боорукерлик адамдын абдан жакшы белгиси. Бирок душман менен каршы алышып кармаша келгенде боорукерликтин зыяны да тиет деп Каныбек айтканда абдан туура канке. Жутаке миңбашынын чабарманы Абдымомун эч күнөөм жок мени урганда ошону тындым кылып салайын десем ушул безилдей болбой койбодубу? Эгер аны ошондо тындым кылып салсам, ушул күнгө чейин Айбала экөөбүздөн башка эч ким билбейт болчу деп арманда калып өкүнгөндөй Жапек муштумуна түкүрө оозун басып, башын чайкап калды. Ал эми Акиш, алачыкты Жапекке өрттөтпөй койгонуң барып турган акылдуунун акылдуулугу. Мына бул коломто, ушул жаман алачык, алачыктын айланасындагы жер экөөңдүн мекениңер. Коломтону кошо келсе жер болот, алачыкты кошо келсе айыл болот, айылды кошо келсе калдайган калың эл болот. Ошол калдайган калың эл үчүн анын жашап турган жери улуу мекен болот. Ар ким өз мекенин сактап келген, дагы сактайт. Мына Айбала, Жапек деген душманынан өз мекенин сактап калган. Эгер Айбала азаматтык кылып, мекенин душманын калкылап калбаган болсо, ал бүгүн өзү кайда олтурат эле да? Өлдү деген коногу алыстан бүгүн келгенде кайда кондурат эле? Айланайын канке болду. Айбалага деле жагылыштуу болуп жүргөнмүн. Асага, деди да Жапек андан аркы сөзүн айтпай, кучактай калып Каныбекти эки бетинен эки өөп тура калды да, алачыктын аңырайган жыртыгынан Темир ырдаган тарапка карап, анын кырда ээр оңдоп жатканын көрүп, "Ой, Темир! О, бери келип кетчи!" деп кыйкырды да, кайра Каныбектин жанына олтуруп, "Эми бул алачыгымды өрттөймүн" деп эч качан айтпаймын. Бул алачыгымы колуман келсе, кынап, менен бүктөп, ак такиге ороп гана катып коем. Айланайын жаман алачыгым бактылуу алачык болду. Алда качан өлдү деген Каныбегим аман келип эшигин ачты. Ал жөн эле келип эшик ачпастан бакты таалайдын кубанычтуу кабарын ала келип ачты. Дегенде Жапектин чын ниети менен айткан сөздөрүнө күбө болгонсуп, эки көзүнөн чыккан тамчы жаштар кара сакалдын арасынан көздөй сымап-сымал мөлтетти. "Сөзсүз ошондой кыл күйөө бала" деп Каныбек салмактуу колу менен Жапектин шымынан чыгып турган сол тизесин шак эттире чаап койду. Жапек өзүн өзү улгайган сакалдуулардын катарына кошуп жүргөндүктөн шымдын жыртыгынан тизесинин көрүнүп калышына аябай уяла. "Кандайча күйөө бала" деп жер карай акырын гана айтты, тизесин кынтый берип. "Айбала менин бир тууган карындашым болсо, сен мага күйөө бала болбойсуңбу? Ушундайбы Акиш?" деп Каныбек көздөрүн жайната күлүмсүрөй караганда сүйүнгөн Айбаланын жүрөгү жарылып кете жаздады. Ар ким ар качан айтып жомоктогон даңктуу Каныбек тиги дүйнөдөн тирилип келип, эркелетип кучактап олтурса, анысы аз келгенсип, Айбала менин бир тууган карындашым десе, өмүрүндө эч жакшылык көрбөгөн, картаң энесинен башка эч кимиси жок Айбала даңктуу Каныбектин айтканына жүрөгү жарыла жаздабай, анан кимдин сөзүнө жүрөгү жарыла жаздасын? Сырттан аттын дүбүртү угулганда Айбала ордунан ыргып туруп, оң жаккы босоого барып тура калды. "Салам алейкум, Жапек аке. Саламатсызбы? Айбала жеңе. Мейман келиң" деп эски төө чепкендин белин бүйрө курчанган, эски мөкүсүн эки жанына майтайлай баскан, баркытты жыртылып калган малакай тебетейинин маңдайын көтөрө кийген кызыл тору жаш жигит Каныбек менен кош колдой кол алышып, артына карай кетенчиктеди. "Эй, Темиш, баккан малың аманбы?" "Аманчылык аке. Түн катар молдоң өлө элекпи?" "Ал өлгөндө мага эмне пайда? Ал өлсө балдары бар, менин башыма тийүүчү келтек да даяр." "Иним туура айтат" деди Каныбек, Темирдин тилкараак жоопторуна ыраазы болгондой. "Темир укем, сени чакыргандагы айтайын дегеним бул.
Мына бул киши мейман. Менин энемин таякесинин баласы. Энем менен атама Кур'ан окутайын деп келиптир. Бирок буту оорукчан экен. Ошонусу күчөп калыптыр. Мында бир жумача өргүп кетпесе, буту улаарып кете турган. Ошондуктан байыңын жылкысынан 3-4 жылкы кармап бер. Бул үй болмушту айлар арасына кондуруп алайын. Же байыңан коркосуңбу? Деди Жапек. Байдын атасын көрө. Байдан коркуп жүрүп, дагы мүйүзүм чыга элек. Бирок мындай кылыңыз. Күн батарга жакын канча десеңиз ошончо ат кармап берейин. Көчүп барып каалаган конушуңузга конуп алсаңыз да, кайра түнү менен келип жылкыга кошуп жиберсеңиз, деп Темир күлүп койду да, бул менин азырынча байдан коркмуш болуп жаткандагы амалым. Анан жанагы Илээдир баатыр келгенде, түн катар молдо менен башкача сүйлөшөм. Макул. Дал сен айткандай болсун, Темир үкөм. Өзүң каалаган убакта мага кыйкырып кой. Бирок айтчы, жанагы Илээдин баатыр дегениң ким? Деди Жапек таңдана. Жапек аке. А сиз уга элексизби? Иш мындай. Өткөн базарда жылкы сатуу үчүн баягы Карабала кожоюну менен Ош базарына барып келди. Ошол Карабалага Мандикерден келген бир өзбек досу айтыптыр. Ичкериден Илээдин баатыр деген чыгып, Балчайбек жана Кызыл деген эки иниси менен биргелешип, ичкеридеги бай манаптын тукумун соолутуп, бардык байлыкты кедей кембагал жана ишчилерге алып берип, бүт бийликти колдоруна салып, өзү эки иниси менен мында бизге келатыптыр. Ал сөзсүз келет экен. Мына ошондо тамашаны көрөсүз. Жапек аке, Илээдин баатыр келгиче түн катар молдодон коркмуш боло турайын. Ал келгенден кийин өзүм билем. Мен түн катар молдону атпайм, найза менен сайбайм, сойыл менен чаппайм, колум менен муштабайм, бутум менен теппейм. Мага кылган кордуктары үчүн мен аны тикенекке бөлөймүн. Тетеги камыр дөбөнүн чокусунан гана төмөн карай кулатып жиберем деп Темир каткырды. Өзүнүн айткандарына өзү аябай маашыр болуп. Ушул сырларыңды бардык кишилерге ушун этип айта бересиңби, жигит? Ан үчүн сага эч ким эчтеме дебейби? Деди Каныбек Темирге жай гана. Жоңуз, мейман аке. Мен бул сырды эми гана Жапек аке менен Айбала жеңиме айтып олтурам, деп Темир өтө ыңгайсыздануу менен колунун манжаларын кырсылдатып, сиз Жапек акемин таякеси болгондо кийин ишендим да. Жүгүрүп барып түн катарга же башка бирөөгө айта койбойсуз да, деп жер карап койду да кайра жандана. Билесизби, мейман аке? Эмне үчүн мен сиздин туунчоруңуз Жапек акеми жакшы көрөм. Жапек аке мага кадимки Каныбек баатырдын сонун ырларын көп үйрөттү. Ошол үчүн, деп Темир ордунан ыргып турду да, убактым жок. Жылкымыз суугарып түн катар молдого ат кармап барып берүү керек. Ал бүгүн Ошко барат. Болбосо Каныбектин ырларынан соктуруп берет элем, деп күлө. Темир жаман камчысы менен мөөкүсүн кончун тарс эттире чапты да чыгып кетти. Жарайсың иним, деп Жапек күлүп калды. Айбала Темирдин артынан кошо чыгып, эмне жөнүндөдүр сүйлөшкөндөй болгондой кийин, макул жеңикебай, жан дилим менен аракет кылам. Канча табылса ошончосун алып келем, деди да чапкан бойдон кеткен сыяктанды. Эмнегедир кубангандай Айбала кайра кирди. Мына Жапек. Төңкөрүштүн ойгоно баштаган солдаты деп айтканым ушундай жигиттер. Буларга туура түшүндүрүп, туура жолду көрсөтүп койсоң, түн катар сыяктуу бай менен манаптын өлгөн аталарын көздөрүнө көрсөтүшөт. Чын эле сен айткандай чыгар, канке. Балаң минтип айтты. Түлөн түкүнчө деди эле дедиң. Эми төңкөрүш дейсиң. Айторум эм шишиди да калды. А мен болсом окубаган караңгы, сен болсоң мен үчүн дарс окуган ыймандын ыйманынан да кыйын көрүндүң. Кыскасы, сен эмне десең мен ошол, канке. Биз эчтемени көрбөгөн сокур эмеспизби, Каныбек аке? Табыбы келишсе дүлөй угат сокур көрөт эмеспи? Жүр деп жетелесеңиз тар жол, тайгак кечүүдөн өтүп кетээрбиз, деп Айбала Каныбектин маңдайына келип, Жапектин оң тизесине таяна олтурду. Ал жөнүндө дагы далай сүйлөшөбүз. Кана эми, Жапаке, жашырбай чыныңды айтчы. Баягы чоң койчу атам менен Сурмашенем аман барбы? Бегайым жөнүндө эмне билесиң? Жума комузчу менен Кубат кайда? Бул жерде мен тааныган дагы кимдер бар, деп
Каныбек суроону жаадыра баштаганда Жапек аны колу менен жаңсап токтотту да: "Түндө бир топ эскертүүлөрдү айттыңбы?" "Айттың." "Сени душман көзүнөн калкалоо керекпи?" "Керек." "Ал үчүн мен мындай кылбаатыраак жерге барышым зарылбы?" "Зарыл." "Эмесе ошол жаңы журтка бармайынча сурооңо жооп албайсың. Эч кимди да көрбөйсүң." Жапек теги журтунан күн бата көчүп, ушул жерге келер замат Айбалага бир аз куурай жыйнап бере салып, темир кармап берген аттарды кайра жеткирүүгө жөнөдү. Айбала жаман алачыктын керегелерин жайып, Каныбек бир балдагы менен көтөрүп берген түндүккө ууктарын эптеп сайып, сайда саны жок тутуу сөөрөйлөрдү көрбөгөн, азапты көрүп жатып араң жаап, боолорун байлап, темир алып келип берген бир табак ун, 2 кадак эт, муштумдай майдан Каныбекке тамак жасоо үчүн жаңы эле ширеңке чакканда: мына!" деген жат үн сырттан угулду. Айбала чоочуган бойдон көзүн алайта Каныбекке бир карап алды да, ширеңкени үйлөп өчүрүп, сол колундагы тутам куурайды ирегеге карай ыргытып тура калганда: Айбала, үйдөсүңбү?" деген абышканын үнү угулду. "Апи, ата кем турбайбы?" деп келе жаткан адамды сүйүнчүлөгөндөй караңгыда Каныбек жакка бир карап алды да: "Үйдөмүн Атакебай" деп Айбала сыртка карай жүгүрдү. "Балакетиңди алайын." "Айым, Каныбегим үйдөбү?" деп үнү каргылдаган кемпирдин үнү чыкты. Келе жаткан абышка менен кемпирдин ким экенин ажырата албай, таңданган Каныбек ордунан тура калды. "Апи, от жаркылайынчы" деп Айбала үйгө жүгүрө кирип келе жатып: "Каныбек аке, сүйүнчү" деп ширеңкени чагып жиберди. Каныбек башын Айбалага карай эңкейте берип, үнүн акырын гана чыгарып: "Кимдер келди?" Айбала шашкалактап, чаккан ширеңкесин куурайга кармай бергенде, узун бойлуу ак сакал киши кирип келип, эшик алдында тура калды. Анын үстүндөгү кийими начар да болсо өзү түзүк кийинген сыяктуу. Бул ак сакалдын ким экенин аласала тааный албаган Каныбек акырын гана: "Ассалому алейкум, ата." "Садагаң болоюн, Каныбек. Аман эсен келдиңби?" деп бакырып ыйлай, арымдуу колдорун эки жакка жая келип, Каныбекти сыга кучактап, кимдир бирөө күйүмдүү адам менен жаң гана өлгөндөй өкүрүп өпкүлөдү. "Ой абышка, мындай турчу, мен да көрөйүнчү. Чын эле биз өлдүгө чыгарып ыйлап, бейшемби сайын мен Куран окутуп жүргөн Каныбегим бекен же башка бирөөнү жаңылыштырып жатабызбы?" деди сырттан кирип келген кемпир. Анын башындагы жоолугу желкесине кеткендиктен аппак чачтары сеңселгенсип, карлыктан бырышкан беттери сумсайып, тиштери жоктугун билдиргендей, эки уурту менен эриндери ары керип, кокосу менен эки күрөөдөгү балык эттин тарамыштары бери чыгып, ээги Каныбекке карай созулуп, таягына сөөнүп турат. Каныбек жаштуу көзүн сүртүп караса да дароо тааный албады. Бул кемпир Сурмаш эмес, анын энеси сыяктанды. Кемпир Каныбектин оң жаагындагы кашкайган тике такты карап туруп: "Каныбектин жаагында тагы жок эмес беле? Же баягы уурулар урду дегенде так түшкөнбү? Эгер Каныбек болсоң чыныңды айтчы. Мен Сурмаш апаң эмесминби?" "Апа, кулунум Каныбек." Сурмаш ушунчалык чаңырып барып кучактаганда, кара жер жерлигинен түтүп, кең асман асмандыгынан урап түшпөй, жер силкинип, асман жаңырып барып токтогондой боло түштү. Чоң койчу бакырып Каныбекти дагы кайра экинчи жагынан кучактады. Муңдуу болуп калган кемпир менен абышка Каныбекти көпкө чейин бошотушпады. Биринен сала бири кучактап өпкүлөшүп, бакырып ыйлашат. Ким менен кимдер көрүшүп жатканын жакшы билген Айбала отко куурайдан улам ыргытып коюп, тигилерди кароо менен көзүнүн жашын жамгырдай төгүп күлүмсүрөйт. Сурмаш Каныбектин эки алкымынан алаканы менен сылай кармап, буркурап ыйлап кошо баштады. "Болбосоң да өз балам, бала болгон кулунум, экөөңөн бирдей ажырап бактысыз болуп курудум. Бегиштин тартып күйүтүн Сурмаш апаң сандалды. Туруп турат дебесең, көөдөндө араң жан калды. Бизди ушинтип зарланткан жетпесин датка тилекке. Экөөңү бирдей жоготуп бычагын сайды жүрөккө. Эми бегишиң жок каныке. Ааламга жарды салайын. Сенчилеп келип калбасын, мойнума буурчак чалайын" деп Сурмаш чырылдап ыйлап,
Каныбекти кучактап кайта өпкүлөйт. Эне, эми койсуңар. Алдыңарда кетип калды, деди Айбала бир окумда жашын сүртүп жатып. Сабыр кыл байбиче. Алдагы баланын буту да соо эмес го. Сынган болсо дагы кайра сындырып алба. Сабыр кыл, деди чоң койчу каргылданган карт үнү менен. Бала кетиңди алайын Каныбегим. Кагылайын Каныбегим. Чын эле аман эсен кыр шиберден келдиңби деп Сурмаш бакыра Каныбектин алкымынан дагы өпкүлөйт. Эне, эстүү адамсыз го. Эми кой дегенде коюп эле калбайсызбы? Мындай олтурмузчу деп Айбала Сурмашты сөөп отургузду. Садагаң болоюн Айбала. Али жашсың. Мен көргөн кордуктун, мен тарткан кайгынын сен эчтемесин көрө элексиң балам, деди Сурмаш жаш балача солуктай олтуруп жатып. Сен көргөн кордугуң менен кайгыңы Кудайым душмандан башкага бербесин, деди чоң койчу айрык бөз корунун учу менен көзүндөгү жашты сүртүп жатып. Өлгөндүн күйүтү жаман эмес, тирүүнүн күйүтү жаман экен ай. Бирөөнүн бирдемеси өлсө кайгырат, ыйлайт, колунан келген сайын кылып көмүп коет. Бара-бара унутуп сууп калат. А тирүү жоголгон кишинин өлгөнүн же тирүүсүн билбейсиң. Эгер өлгөн болсо, кантип ким өлтүрдү? Анын сөөгү көмүлдүбү же карга кузгун багына ачык калдыбы? Баардан мурда анын сөөгү жаткан жер кайда? А тирүү болсо кайда? Кандай кордук, кандай азаптарды көрүп жүрөт? Ал келип биздин көзгө бир көрүнөбү же ошондон ары өлүп калабы деп жүрүп куурайт экенсиң балам. Каныбек качканда Кашкардагы Зуннахун карматып дарга астырып жибериптир деп уктук. Жок, Каныбек тирүү, балыкты деген жерде экен деп уктук. Аңгыча болбой Айдарбек татка менен Сооронбай болуш карматып Каныбекти Кыршыберге айдатып жиберди деп уктук. Каныбек Кыршыберге барганда качкан экен. Кароолчу атып салыптыр деп дагы уктук. Көрсө тирүү эле жүргөн тура. Эми минтип келип олтурбайбы? Жүрөгүмдү чабайыным деп Сурмаш Каныбектин сол колун чопулдатып өпкүлөдү да, о Кудай, ушун этип Каныбегимди көрүп кубанып турганда Бегим айымды да бир көрсөтсөңчү, деп ичкире үшкүргөндө анын ичинен өпкөдөн дем эмес, кайгынын жалыны чыга түшкөндөй болду. Эне, мындай олтуруп от жагып бересизби? Мен камыр жууруп тамак жасап жиберейин деп Айбала Сурмашка карады. Ой кокуй, эниңе от жак деп айтканча мага айтпайсыңбы балам деп чоң койчу ордунан козголгондо, жок ата, олтура бериңиз. От жагууну али да унута элекмин деп Каныбек жылмайып койду да Айбалага, тиги куурайды мага жакын жылдырып кой, акиш. Ой Кудай, Бек айымды көзүмө көрсөтөгөр деп Сурмаш түндүктөн асманга карап жакасын мууна кармады. Каныбек куурайдан чоң тутамдай кармап отко ичкерилештирип койду да, апа, мен десеңиз бүгүндөн баштап Бек айым жөнүндөгү кайгы муңду токтотуңуз. Бек айымды таап берем, ал тирүү. Оозуңа май деп Сурмаш чаңыра барып Каныбекти кучактай калганда анын эти качып, оркоюп, тизеси Каныбектин санындагы жарасына барып каттуу тийди. Каныбек үнүн чыгарбай гана солк этип боюн кере эки колу менен санын баса калды. Аркы баланын бутун оорутуп алдың, кул кемпир, деп Сурмашка чоң койчунун ачуусу келе түштү. Бирок Сурмаш Каныбектин буту ооруганын сезбей, чоң койчунун эмне дегенин укпай калды. Ал көзүнүн жашын мөлтүрдөй төгүп, Каныбекке жалынып, анын сол далысын сылоодон башка эчтеме оюна келбеди. Айланайын Каныбек, сен менин ордума кел. Бул апаң дагы сыздатат, деди Каныбектин кабагы чытылып, өңү кумсара түшкөнүн көрө койгон чоң койчу. Каныбек эчтеме дебеди. Чоң койчунун жардамы менен туруп барып, чоң койчунун ордуна олтурду. А чоң койчу Каныбектин ордуна олтуруп, куурайды тизелей сындырып отко салды да, айланайын Каныбек. Эчен жылдан бери көрбөгөн азапты көрүп олтуруп, шиберден эми келсең, бул жактагы Бек айымдын тирүү экенин кантип билесиң? Же Бек айымда Кыршыберге барган беле? Кудай тилегиңди берген абышкам, Абай атан ушун этип суроону ныгын таппай, айта турган сөзүмү унутуп жатпадымбы? Деп Сурмаш илгери жүткүндү. Жок, ал Сибирге барган жок. Мени Сооронбай болуш карматтаардан мурунку күздө Бек айым мага кат жазыптыр. Балакетиңди алайын.
От жаққан чоңқойчу қуырайын тутамдаған бойдон мойнун Каныбекке қарай сунду. Айбала екі қолын қамырға салған бойдон оозун ачууда. Анын қатындағы сөздөрүнүн көбү эсимде жок. Кыскачалап айтканда мындай: мен Кашкар түрмөсүндө жаткан убакта мени өлдү деп угуп, бегайым күйөөгө чыгыптыр. Кайын эне, кайын атасы жана кайын иниси бар. Ошол жылы күзүндө эркек төрөп, баласынын атын Каныбек коюптур. Ой, Каныбек балам, ал мындан бир нече жылы мурун болгон окуя. Ай эмичи? Деди чоңкойчу. Эмкиси кандай экенин билбейм, бирок анын тирүү экендигине көңүлүм ишенип жүрөт ата. Оозуңа май садаган. Деги бегайым кайда? Анын кайны кимдер экен? Күйөөсүнүн аты эсиңдеби? Деп Сурмаш күлүмсүрөй көздөрүн чоң ачып, эки колу менен Каныбектин оң карысынан кармады. Катка ачык жазыптыр. Сени өлдү деп мен күйөөгө тийгенде мени өлдү деп сен да Анарханга үйлөнүпсүң. Эми сен менин жөн жайымды сураба, аны сага айтпайм. Изде убара болба. Баары бир таппайсың. Мен эркек төрөп атын Каныбек койдум. Сенин Анарханын кыз төрөсө атын Бегайым кой. Дагы айтам, издебе, таппайсың. Мен тирүүмүн, бирок өлгөн кишимин дептир, деп Каныбек улутуна төмөн карады. Балакетиңди алайын, балакетиңди алайын. Эми барсыңбы же жоксуңбу? О, Кудай, эгер мени жан деп жаратканың ырас болсо, ошол жалгызды көзүмө бир көрсөтүп, анан аманатыңды тарт, Кудай, деп Сурмаш дагы жакасын мууна кармап асманга карады. Ай, Каныбек балам, ушул сөздөрүңдү жакшы ишене албай турам. Эгер Бегайым тирүү болсо, ушунча жылдан бери бир келип, же бир кабарын билдирет эле го. Көрүнөбү келе албаса да, көмүскөдөн келип кетет эле го, деп чоңкойчу үшкүрүп койду. Анын антип кабар бере албаганынан жана көрүнөбү же көмүскө келип кете албагандыгына далай себептери болуу керек. Аны кийин билербиз. Эгер өлүп эле калбасам, мен Бегайымды тирүү табам, өлсө өлүгүн табам, деп Каныбек ишенимдүүлүк менен көздөрүн бажырайта карады. Тилегиңе жет, деп чоңкойчу кубана башын ийкеледи да куурайды сындырып отко салды. Сурмаш түндүктөн көрүнгөн жылдыздарга карап, жакасын мууна кармап, эмнегедир ичинен сүйлөп, эриндерин бүлкүлдөтөт. Каныбек акем ак жолтой болуп, эжекемди тапса, дал ошол күнү бээ союп той жасайбыз, деп Айбала күлүңдөй асылуу казанга май туурай баштаганда, айым, баятан бери эле мурдума бир жаман жыт келип жатты эле, ал дагы майың сасыган май го дейм, деди чоңкойчу. Айбала колундагы майын жыттап көрүп, жок ата, таптаза. Каныбек саал ыңгайсыздана түштү да, ал жыт менин бутума болсо керек ата. Бир нече күндөн бери таңуусун оңдоп, таңылбай жаман болуп калдым. Мээнетиңди алайын, бутуң эмне болгон эле, деп Сурмаш Каныбектин бутуна карай үңүлдү. Мындан 6 ай мурда согушта жүргөнүмдө жоон санымды ок көзө өткөн, деп Каныбек акырын гана айтты. Чоңкойчу безге сайгандай ыргып тура калды да, ой кемпир, келип бул отту жак, мен атаң жумага кеттим. Кечээ кечинде бүркөлгөн күн бүгүн эртең мененден тартып бороондоп адырдын арасын ала тополоңго түшүрүүдө. Камгактар калдалаңдап томолонсо, түркүм чөп куураган жалбырактары сапырылып асманга учат. Али башы түшпөгөн арпакандар, теңге куурайлар, бүрү күбүлө эле кара шыбактар түбү менен жулунуп кетүүчүдөй жер боордоктошуп, бир көтөрүлүп түзөлүүгө зар болгондой баштарын батышка жапырып дирилдешет. Күнүгө калдалаңдап ары бери учуп жүрүүчү каргалар бүгүн каттуу бороонго туруштук бере албай, бир ылымтага жашынып калган сыяктуу. Ушул жерге көчүп келгендин эртесинен тартып, Жапек менен Айбаланын сыр ачышпас курдашы жана достору кышкысын кыштап чыгуу үчүн жеркепе жасоого киришкенде, кышында жагуу үчүн куурай жайууга киришишкен Айбала азыр үйүнүн жанынан жыйнаган куурай менен алек. Куурайын баягыдан жыйнаса, тыягынан шамал учурат, тыягынан жыйнаса биягынан учурат. Жыйнабай коеюн десе, эчен күндөн берки эмгеги талаага кете турган. Тек куурайдын шамалга учурбоо үчүн алышып жүрүп, Айбаланын айласы кетти. Каныбектин бутун дарылоого суу жылытууну Айбалага айтууга кепеден чыккан Жума анын куурай менен алек болуп жатканын көрүп, айланайын Айбала,
Тетеги саздагы өлөң чөптөн бир чоң кучак алып келе койчу. Ошол курайыңы бастыртайын. Аркан жасап бере салайын. Жүгүр айланайын. Жер кепенин түндүк тарабындагы кичинекей булакча саз-сымалга карай айбала жүгүргөндө Жума үй жанына жаткан суу талды чот керки менен эки бөлүп, казык жасады да куурай үймөгүнүн эки башына какты. Чоң ата, ушул болор бекен, деди каттуу иштеп күйүгүп жана шамалга теңселген айбала. Болот айланайын, үйгө алып кел, деп Жума айбалага кепенин эшигин ачты. Бул эмнеңер? Деди сыртка чыгайын деп келаткан Каныбек. Ушундан бурап аркан жасап, акинимдин куурайын бастырып бербесек, эмгеги талаага кете турган, канке. Сен карлуу эмессиңби? Бизге чыйратып берип тур. Биз бул жактан өлөңдү ыгы менен шык-шуруп берип туралы, деди Жума өлөңдүн берки түбүнө олтура калып, тутам өлөңдү буруп туруп, Каныбекке карматты да, эми шыпылдатып эле бурайып чыйрата бер. Акин, сен да ушундай кылып мага өлөңдөн шук-шуруп карматып тур, деп Жума айбала карматкан өлөңдү бирине бирин улай кармайт. Каныбек өлөң арканды чыйрытып олтуруп, эшиктин алды эмес, андан ары кетти. Бир паста эле өлөң аркан даяр болуп, үчөөлөп айбаланын куурайын бастырып салышты. Жыгач ордуна күө турган куурай жыйнапсың. Айланайын. Бирок кышка жетпейт, деп Жума айтканда, дагы жыйнайм чоң ата. Кышында куурап отун алганча эми жыйнап алайын деп иштеген аракетим, деди айбала саал мактанган сыяктуу көтөрүңкү үн менен. Айбаланын жообуна ыраазы болгондой, Жума башын бир нече жолу ийкеледи да, абдан жакшы. Каныбек акем ырас акыл тапты. Баягы жаман алачык менен олтурганда аны бүгүн шамал кыйратып, тутуусун бүт бойдон үзгүлөп учуруп кетмек деп, айбала жер кепе жасап алгандарына аябай кубангандай, кепенин ичин айландыра карады. Кепенин ичи кенен. Каныбектин айтуу боюнча чыгарган кичинекей терезе сымак тешиктен тийген жарык кепенин ичиндеги баардык нерсени көрсөтүп турат. Көптү көрсө көл болот, көл каптаса сел дегендей, Жапек менен айбаланын үйүндөгү буюмдар көбөйүп калган. Чоң койчу менен Сурмаш Каныбекке деп бир жууркан, бир төшөк, бир балыш, бир шырдамал берген. Чоңго күчү келбегендер майдылап идиш аяк беришкен. Жуманын атын минип, өзгөн жактагы төркүнүнө барган айбала ар кимден аяктап, табактап сурап бир чейрекке жакын эгин алып келген. Жапек алдыртан жүрүп, ыбаа карагандардан дагы бир чейрекке жакын эгин жыйнады. Каныбектин кабарын алдыртан угуп билгендер Каныбекке деп арнап беришти. Каныбектин кабарын билбегендер атаң менен энеңе бата кылбаганбыз деп Жапекке беришти. Тек баягы айбала менен Жапектин куурап турган үйү жок, элдин жардам менен береке кирип, тамакка жана төшөнчүгө кенелип калган. Кепенин төрүнө өлөң чөптөн калың төшөп, анын үстүнө салынган төшөктүн үстүнө барып Каныбек олтурду да, үйдүн ичин айландыра карап, кагылайын эл деген кыйын экендигине дагы бир ирет ишенип койдум ата. Мен келгенде айбала менен Жапектин үйүндө бир казан, бир туулга, бир табак, эки чөйчөк, бир бычак, бир жаман кейизи бар эле. Эми караңызчы, идиш аяк, буюм тайымдан көп нерсе жок. Кубат аке баштаган 5 киши жардын боорун каза салышты да, ар кими бирден экиден жыгач алып келип, жер үйдүн үстүн жаба салышты. Тамчынын алдына идиш эмес, алаканыңды тосо койсоң, ал тамган суунун кайда кеткенин дайынын таппайсың. А көлгө колуңду эмес, өзүңдүн кийимиң менен сал. Бир канча суусун челектеп сузуп ал. Көлдүн чети да бөксөрбөйт. Мына, эл деген ошол бөксөрбөгөн көл. Эл деген ыйык казына. Ал казынадан издегениңдин баарын табасың. Өзүң ойлоп көрчү. Эл арасы ач, бирөөгө берүүгө эмес, өз курсагына эчтеме таппай жүргөндөр көп. Бирок үйүңөргө жыйылган буюм менен эгинди карачы. Ушул үйгө ушунчалык эгин жана буюм жыйналып калды деп элдин коргоону барбы? Жок балам, деп Жума айтканда, шалом алейкум дей, деп Кубат сырттан кирип келди да, Жума Каныбек менен кол алышып, айбала менен баш ийкелеше амандашып, о шадагачы деп Каныбектин маңдайынан өөп койду да, бут кандай? Жакшы, Кубат аке. Баягыда көөм деп унутуп калыптыймын. Каныке,
Эми бутуңду көйөйүнчү. Жайшы, кандай экенин көйүп, көңүлүмө түйүп коеюн деп, Кубат Каныбектин бутун көрүүгө карай ыңтайланды. Шашпа Кубатым. Азыр көрөсүң. Айбал айланайын, сууң жылыдыбы? Деди Жума ордунан туруп жатып. Жылымак түгүл, кайнайын деп калды. Кокуй, көп ысытпа. Тиги чайнекке толтура коюп, калганын өз керегиңе жумшай бер деп, Жума чапанын чечип, эки жеңин өйдө түрүп, эски сары чылапчынга колун жууп, Кубат, бул суу чылапчындагы сууну сыртка серпип жиберип алып кел. Мага жардамдаш. Каныбектин бутун жаңыртып таңала. Жума Каныбектин буту таңылган ак такини өтө этиеттик менен чечип, жаранын эки жактагы оозуна жабышып калган жерлерине жылуу суудан кичине куюп койгондо, жөн эле жулуп алсаңыз жата деп, Каныбек таңгычка карай колун сунганда, Жума анын колун кармай калып, мен билген ишке сен киришпе. Андай кыйын болсоң, эмне үчүн 6 айдан бери бутуңду айыктырып албайсың? Таңгычты каттуу тартып алса, жаранын ооздору канайт. Жаңыдан камдашып өсүп келаткан эттер бузулат. Ириңин дагы көбөйүшүнө себеп болот. Жара оңой менен айыкпайт же таптакыр улаарып кетет, деп Каныбекке Жуманын ачуусу келе түштү. Шадагаши, жукем эмне айтышса макул бол, деп Кубат Каныбекти аягандай жалоо урду. Үйдүн ичи бир паска тынч боло түштү. Чоң ата, куймак куюп бербейсизби? Деди Айбала табакка ун салып жатып. Жума жооп бергиче бир колуна чылапчын, бир колуна чайнек кармаган Кубат ордунан ыргып туруп, Айбалага карай умтула. Эчтеме жашаба. Каныбектин жаяшын оңдогондон кийин эмне кылышыңды өзүм айтам. Жылуу суу менен жибитип отуруп, таңгычты Жума алганда Кубаттын жүрөгү шуу эте түштү. Ок тийген жердин айланасы көгөрүп, жана бышарып калган. Жаранын оозунда бир аз ириң турат. Жоон сандын алды жана үстү жагында шешек бар. Кубаттын жүрөгү буга эмес, ошол ок көзөп кеткен тешикке карындаштын жоондугундай каракыл өткөрүлүп турганына шу этти. Ай, эмне оозуңду ачасың, суудан кой, деп Жума Кубатка сөөгү менен жаранын оозун көрсөттү. Кубат чоуруп куйган суу менен Жума жаранын эки оозун тең жууп бүтүп, түзүк, ириңди күндөгүдөн абдан эле азайгансып калыптыр, деп кубанып койду. Жоон сандагы тешиктен өткөрүлгөн каракылды акырын бир жагына чубап тартты эле, кылга илешип бир азыраак ириң чыкты. Жума эптүүлүк менен кылды жууп, ал кылга марал кулактын түбүнөн жасалган дарысынан сээп, кылды кайра чубап, кылдын дары сепкен жерин жаранын ичине жиберди. Качан бакырып жиберер экен деген сеп, Кубат жалжылдап Каныбектин көзүнө карайт. Бирок Каныбек Кубат күткөн бакырыкты же ии деген табышты чыгарбай, кабагын түйүп, эрдин тиштеп, кепенин бурчундагы жаргылчакты карайт. Кубаттын зээни кейип, көзү жашылдана түштү. Бирок сыр алдырбас үчүн, Жумаке, кылды эмне үчүн өткөйдүң? Жума жаранын ооздорун тазалап, сууларын сүртүп жартып, мындай тешилген жарага айыкканча кыл өткөрүп койбосо, жаранын эки жаккы оозу бүтүп, орто жери бүтпөй ириңдеп кетиши мүмкүн. Ал учурда ириң тээп, туюк жарага айлана бара-бара сан чирип буттан айрылууга же өлүүгө туура келет. Кубатым, акыл өткөрүп койгондо тешиктин эттери кылды айлана өсөт. А мен ар күн сайын ириңдин чыгышына жараша кылдан бир же эки талын минтип сууруп салам, Кубатым, деп Жума эки талды сууруп таштады. Түшүндүм, Жумаке. Акыйындап жүйүп, отуюп, кылдын байына алат экенсиң да, Ооба, Кубатым. Жанагы эмне деген дайы? Марал кулак деген дары. Ал марал кулак бул биздин жерлерге чыкпайт. Мен угуп билишимче караганда, тетиги ысык көлдүн башындагы Кызыл Кыя, Былчакай деген жерлерге чыгат имиш. Сагынбек Момунжан деген байга малай болуп, ошол ысык көлдө аркы каркыра жарманкесине кетип баратканда айтып жиберсем, байкуш Сагынбегим 15 марал кулактын түбүн кургатып келген экен. Аны ыйлеп туруп катып койдум эле. Мына эми Каныбегиме жарады. Адам колдуу болгон жарага кой эчкинин аксагына марал кулак миңдин бири. Ириңди жоготууга, жараны кургатууга, камдаштырууга жакшы болот, Кубатым. Бая келди, Жумаке, бая келди. Эми менин кегим жокпу, Жумаке? Бычагың куйчпу?
Курч бычак эмне кыласың? Деп Каныбектин бутун таңып жаткан Жума кол аракетин токтотуп, таңдана Кубатка карады. Кубат күлүңдөй көзүн кысып, чайнек менен чылапчынды ирегеге коюп унчукпай чыгып кетти. Бул эмнеси? Деп Айбала сыртка чыгайын дегенде Кубат кыркылбаган кара улакты жетилеп кирип келди да, жүнү кыйкылбаган улактын эти дайдешет. Каныкеме шойуп берейин деп бүйөдөн кайшы алып келдим. Каныбегимдин буту аман айыгып кетсин Жумаке. Амин деп Кубат эч кимдин сөзүн күтпөй улакты кыблага баш тантып оң колун кенен жайда. Кубатымын тилеги кабыл болсун. Каныбегим аман эсен айыгып кетсин. Аллаху акбар деп Жума бата кылганда Каныбек менен Айбала да бата кылышты. Кубат улакты ардан бери союп, өзү берген 8 карыш казанга этти чактап салып, калган этти сомдоп, кепенин бооруна кыркат кагылган 5-6 казыкка илип койду да, шадагачы Айбалта, кашанаңды өзүң ал. Мен Каныбек менен ле деп Кубат ойлоно калды да, анан Каныбекке карап, жанагы 5тин киши ким эле? Ленин. Деп Кубат колдуңдай Айбалага карап, мен Каныбек менен ошол Ленин жөнүндө сүйлөшөм. Баша, айтканча туш сал. Шүйкөбөгүн тайкабай ал. Айтмакчы, ичеги кайнын тешек жууп шал. Кыйкылбаган улактын ишек кайды дайы болот. Мен иттей жакшы көйөм, деп Кубат кытылдап күлө Каныбекке. Айтчы Каныке, сен Ленинди көйдүңбү? Жок Кубат аке. Ленинди мен көргөнүм жок, бирок көргөндөр менен бирге жүрдүм. Көйгөндөй менен бийге жүрсөң, көйгөн деген ошол садагасы. Жакшы, кош эми айтчы, чын эле жыйгал шаман болобу? Сөзсүз болот, Кубат аке. Бирок алмабыш оозума түш деп олтура бербей, атты минип, жаракты колго алып душманга каршы күрөшүш керек. Ал кайсы душман? Эмгекчил элди эзип, элдин бакты таалайын митече соруп, көздөн кандуу жашты агызып келген бай манап, ар түрдүү соодагер жана көпөстөр. Бизди кайнатса каныбыз кошулбай турган душманыбыз. Бирок аларды жоготуш үчүн ошол душмандын көөлүсүнө суу жүгүртүп жаткан падыша аскерлеринин калдыгын жана элди толоончулукка түшүрүп жаткан басмачыларды талкалаш керек, Кубат аке. Ошол иш өтө опурталдуу го дейм, Каныке. Актар пактарыңды билбейм. А басмачыларың болсо баягы эле корчу уруунун өзү. Андан жанкески ууру каракчыларды миңесе жоготсоң да, мен сага кошулам. Абай манап соодагер жана көпөстөрдү жоготом дешиңер жөн эле кыял сыяктуу, Каныке. Маселен, бай жана кедей эки жаатташып чабышалы. Ана бир гана бай жүздөгөн кишинин аттап тондоп курап чыкты. А сенчи? Сен өзүңө ат, тон таппай олтуруп, кайсы бечарага ат, тон табасың? Сенин тилеген тилектешиң, сойлуңу чабыша турганыңдар, чоң койчу, жапек. Мына бул Кубат сыяктуулар. А булар сага бирдеке дебек тургай, өздөрүнө араң эле жалам таап олтурбайбы? Сага жардам беришүүгө колдорунан эмне келет? Ата, сиз душманды зымырык куш деп өзүңүздү жарганатка теңебеңиз. Теңебейм, Каныке. Бирок байлык менен бийлик бир тарапта турганда, байлыгы жана бийлиги жок тараптан өкүм сүрүп, мүдөөсүнө жеткенин көргөн эмесмин, Каныке. А жанагы орустун миңдеген жумушчулары жөнүндө кээде сүйлөйсүң. Ошол миңдеген жумушчуларыңды иштеткен, жүздөгөн дүкөнү, ондогон завод жана бабириги бар орус байы. Ала кой деп эле колундагы бийлигин бере салмак беле. Анын бийлигин биз күч менен алабыз, деп Каныбек муштумун түйө оң колун шилтеп койду. Күч менен? Деп Жума чоочугандай Каныбекке жалт карады да, анда өзүң жамандаган басмачынын дал өзү болбойсуңбу? Ата, сиз ушул оюңузду ушул бойдон кое туруп, менин бутуму айыктырыңызчы, батыраак атка минүүгө жаратыңызчы. Кудайга шүгүр, Каныке, ооз кесирим болосуң. Эми бир ай дебейин, 1,5 ай же 2 айда атка мингизем. Оозуңарда бардыр, чоң ата, деди кырынды жытытып жаткан Айбала. Рахмат, ата. Ичте калган сурооңузга ошол атка минген күнү жооп берейин деп Каныбек Жуманын оң колун кош колдой кармап силкилдетти. Кубат аке, мен караңызчы. Эт да кайнап кетти деп Айбала сол колуна карынды кармап, оң колу менен жаңы кайнай баштаган этти көрсөттү. Оу, Кудай шакта. Чөмүч,
Taptım dep Kuvat şaşkılактап, çömüç menen еттин чий көбүгүн алып жатып, эге Каныбектин айткандайы шын болсо, Кудай мени bir шактапты. Деп Жума артында жөлөнүп турган комузун алып, ой, Жумаке, Кудайым мени bir шактапты. Эмем не болду эле Кубат аке, деп Айбала таза жыдытып жууган карынды 3-4 бөлүп, казандын кайнап турган жерине салды. Айланайын Айбала. Мында олтурганыбыз 4. Жапек бүгүн келип калса 5. Этти ушунча көп саласыңбы деп Жума этти ысырап болушун жактырбагансыда. Мен өлчөп шалдым Жумаке. Дагы 3 киши келет. Кедейдин бий тойгону ойто байганы деп Кубат өзү айтканына өзү маашыр болуп каткырып койду. Анда жөнү бар, деп Жума комуздун кулагын толгоп баштады. Кубат аке, жанагы Кудай bir сактап калган ишиң айтчы, деп Каныбек колуна кармап олтурган Жуманын чоорун толгой имерип койду. Кубат Каныбек менен Жуманын маңдайына чөктүшүп, бей күнү үйдө отушам, Түнкатай молдо шыкыйтып жибейипти. Кандай гана болбосун, молдокем айта туйган акылын айтып, анан тамакка бей тойгушат го деп үмүт кылып байдым. Үмүт кылып байып ачка келсем, болобу деп каткырып койду да, анан эмне дейт дебейсиңби? Ой шайтан Түнкатай мойдой. Байып туйган шайтан. Ашашылдын дал өш экен. Шен шандалыр үйдө эмне кылып олтуяшың? Кудай деген мусулмандын байдыгы. Айдайбек татканын уулуна жигит болуп, дин ислам үчүн кызмат кылып жүрөт. Кудай үчүн, дүн үчүн кызмат кылса эки дүйнөдө тең бети жайык болот. Тиги жактан бит жеген чочко жеген кышылдай балчабектей келатат. Алай мусулманды өлтүйүп, каапыйдын таалайын үчтүм кылып жатат. Ошол каапыйлайга кайшы жүйүп өлсөң шейит, өлтүйсөң кайсы болосуң? Дин ислам үчүн Айдайбек татканын уулуна жигит болуп жүйүп, бүйөөнүн бийдемесин алсаң да эч күнөөлөш болбойсуң, деди. Бүйөөнүн бийдемесин алсаң да күнөө болбойт дегенден кийин көңүлүм башмачыга кетти. Кудай уйшун, көңүлүм башмачыга кошулуп кетти. Эге ишен келбегенде байго, деп Кубат сөөмү менен Каныбекти кезей секеңдетип, ушул убакта Кубат акең бий айгынмакты минип, бий кылычын жанга байлап, бий мылтыкты жоңго илип, Кыябек кой башынын жигити болмок, деп каткырды. Андай болсо эмне басмачыга барбай калдыңыз, деди Айбала эт оодарыштырып жатып. Каныбек үчүн акин, Каныбек үчүн. Түнкатай молдонун миң шөжүңө эмеш, Каныбектин бий шөбүнө ишенгендигим үчүн, деп Каныбек менен сыймыктангандай аны кадырлап өйдө көтөргөндөй, басмачыларга кошулбай калышы менен мактангандай, Кубат белин түзөп, көкүрөгүн өйдө көтөрүп Каныбекке карай күлүмсүрөдү. Рахмат Кубатым, рахмат. Каныбекти сыйласаң, сени Кудай сыйласын, Кубатым. Түнкатар молдонун жүзү каралыгын сен да түшүнө баштапсың. Ал барып турган шерменде. Эми айткан сөзүң бир пастан кийин кайра танат. Сага бир жакшы ат берейин. Өз энеңди өзүң сөгүп берчи десең, Түнкатар аны иштейт. Ал эми басмачыга кошулбаганың сонун акыл болуптур, Кубатым. Бети жок Түнкатар кандай айтса да ошондой айтсын. А менин айтарым, басмачың эл үчүн күрөшүп жүргөн басмачы эмес, каракчы. Албай старчынын жылкычысы өлүп, Каныбек көр оозундан кайра келген эсиңдеби, Кубатым? Аны кантип унутайын, Жумаке? Абалли, Кубатым. Азыркы басмачылардын калдыгы дал ошондогу корчу каракчылардын калдыгы. Абалли, Кубатым. Азыркы басмачылардын кылыгы дал ошондогу корчу каракчынын кылыгы. Анда корчу жашырынып карактаса, эмки басмачылар элди көрүнөө карактап жатат. Андагы корчу тойчу даткага баш ийсе, эмки басмачылар эч кимге баш ийбей, өздөрү билип жүрөт. Бул жагынан Каныбектин айткандары туура. Мындай басмачылар менен күрөшүш керек. Эл арасын бейкут кылыш зарыл. Силердей азаматтардан эл ошону гана күтөт. Бирок жанагы мурунку өкмөттү жана бай менен манап көпөстөрдү жоготуп, бийликти кедей кембагалдарга беребиз деш кыйын. Кыл сыяктуу. Макул, ошондой эле болсун дейли. Анда бийликти бизге берип салды. А элди ким башкарат деп Жума эки колун эки жакка жая сермей Каныбекке карады. Жанагы дарылаган марал кулак эми эрип, этин ачтырып, санын дуулдатып ысытып жаткандыктан Каныбек кабагын чытып, жаралуу санын эки колдоп мыкчый кармап,
олтурган эле. Ал ошол калоо менен Жуманы түшүнбөй жатканына капылангандай: "Кубат акем экөөңөр башкарасыңар. Таптың эл башкаруучуларды", деп Кубат Каныбектин айтканын шылдың катары көрүп, ордунан туруп Казанга карай басты. "Мына, сени бийликте алабыз дегениң кыял дегенимдин себеби. Элди да башкаруучулар башкарат. Кубат экөөбүз же Кубат экөөбүздөйлөр башкарган элде кайсы биреки болсун", деп айткысы келген Жума Каныбектин бутуна дары каттуу тийип жатканын сезе коюп, анын кыжырын келтирбей, көңүлүн көтөрүүнү ойлоп, кайра качпаны шаңкылдатып чертти да: "Ой Кубат, бир топ күндөн бери комузумду черте берип, Каныбекти да жадаттым. Сен чоор билсең бир аз тартсаңчы". "Мен билгенде да кандай дейшиң, Жумаке, жөн эле ээп каласың", деп Кубат каткыра чөктүшүп олтура калып, чоордун оозун үйлөп, атагы чыккан чоорчудан беттер компоюп, кырой аксак кой дегизип тартты. Ал кай бир кайруусун унутуп, чоордун кай бир тешиктерин шашкалактап жаңылыш же жаза басып жатканын көрүп, Жума каткырып жиберди: "Кубатым, сен оңбогондой чоорчу турбайсыңбы?" Бул сөзгө Кубат ого бетер жагалданып: илгейи үйдөн алып чыккан тамагымы Каныбек менен Жапекке бейип жүүп, ушул күнү 3 жылда аяң үйөнгөнмүн. Бутунун ооруганы басылайын деген Каныбек Жумага кошулуп күлгөндө, эч сөзгө кийлигишпей эт бышырып олтурган ай баланын күлкүсү үйдүн ичине жылаажын шыңгырата койгондой болду. "Ай Каныбегим-ай, ушун этип кыйрууну жөндөп кайра албаган Кубат экөөбүзгө эл башкарткан жүрөсүң, балам. Чындап келгенде элди башкайса, башкай беле коем. Кат билген бүйөнү жаныма алсам, Каныкем алдыйтан акылын айтып туйша, Жумаке. Элди мен Айдайбек таткадан адилет башкаям. Туура, Кубат аке, сиз адилет башкарасыз", деди Каныбек кубанып. Бир календер. Кийинки бөлүмдөрдө.